Экинчи бөлүм. Жолдогу кагылыш. Ой, чамаданым жок. Карма кетти. Карма. Мына бул сыяктуу шайтандар уурдады. Өлтүрөсүң жаш баланы, деди Каныбек вагондун терезесинен. Бирок ар вагондун алдына тополоң болгондуктан Каныбектин сөзүн эч ким уккан жок. Өлсүн, өлсүн, теп башка. Койгула. Кайырчы жаш балдардын кылмышы эмне деп Каныбектин жанында турган бирөө кыйкырды. Койгула дейт тура. Мына, көрдүңөрбү бузулган калыстардын сөзүн? Ким бузулган калыс деп Каныбектин ачуусу келе түштү. Сен сыяктуулардын бардыгы бузулган. Алардын өздөрү ууру, кесеп болгондуктан ууру менен кесеп балдарды жактышат. Билебиз силер дейлерде. Билебиз. Тур мындай. Тур дегенде тур мындай деп вагонго чыгып бара жаткан бирөө Каныбекти коюп жиберди. Бир бутун бир бутуна теңеп кой. Сок. Тарс, тарс, тарс. Ай, өлдүм, качкыла. Жинди экен. Тарс, тарс, тарс. Тетиги чоң курсагын аткын, аба. Тиги чоюлган катынын ат. Атып сал. Долой буржуйлар. Далой. Тарсылдап тапанчанын үнү чыкканда жайла качкан элди таш менен ургулап, жанагы таяк жеген балдар чуркап жүрүшөт. Көздөрү көк ала болуп, эриндери калдайып шишиген бир бала эчтеме эмес. Ыйлабай мурдуңдун канын аарчы. Эгер тетиги болбогондо сени өлтүрүп коюшат эле. Рахмат аба, чоң жардам кылдыңыз деп эки тарабынан топтоло калган 10 чакты баланы көрсөтүп, мынаба, баарыбыз жетимбиз. Мунун бир тууганы жок. Энеси өткөн жылы өлгөн. Атасы кызылдарга солдат болуп жүрөт. Бирок тирүү барбы жокпу, аны билбейт. Тиги колун таңып турган бала жумушчунун баласы. Ата энеси жакында келтеден өлдү. Калгандары дагы ушундай. Мен болсом деп сүйлөп турган бала мукактанды да, мен деп ыйлап тиреп, ушул жолдошторумду Ташкент жака ээрчитип бара жатам. Сиз бизге жардам кылып, ушул поездге олтургузуп койсоңуз, крышасына болсо деле мейли деди. Петя ыйлаба, Петя дешип, теге турган балдар Петяны тегеректеп калышты. Каныбек вагондун бир туткасын сол колу менен кармап, оң жакты колтугуна тирелип турган балдарына кошо наганын кармап, азыр гана өзүн кордоп тургандарга каарданып, канын ичине тартып, эгер колунан келсе бардыгын жутуп жиберүүчүдөй кумсарып турду. Анын кейпин жана 6 ирет тапанчасына атып, төрөсүндөгүлөрдү чырылдатып кубалаганын көрүп тургандыктан кондуктор Каныбекке эч каршылык кылган жок. Анын айтуу боюнча, муңайып турган жетим балдарды вагондун ичине кое берди. Бирок орун жок. Купенин бардыгы алда качан толгон. Самтыраган балдарга эч ким орун бошоткон жок жана бошотууну ойлошкон да жок. Мына, келтенин тукумун себүүчүлөр деп балдарга жакын олтургандардын бири жийиркене баштады. Ооба, дал ушулардан жогат. Карачы, кийим кайсы, туурулган кири кайсы? Адам баласы эмес. Ооба, кайдандыр келген жапай айбандар деп кээ бирөөлөрү балдарды жек көрүп, өз ара күбүрөшө башташты. Эрдик кылсаң сүрө кыл деген макал көңүлүнө кылт эте калды да, Каныбек вагондун ичин карай жүйөлөдү. Жол бериңиздер, деди Каныбек. Ошондой тура берсеңчи, кантип өтүүгө болот? Чолок жалгыз сенсиңби? Азыр эмне көп? Чолок көп. Бардык чолокторго орун берип бүжүрөй берсең, дайыныңды таппассың. Падышаны тактан түшүрөм деп жүрүп, чолок болгондур. Кантип? Эмне үчүн? Ким? Деп Каныбек бул байланышы жок сөздөрдүн кыйкыра сүйлөө менен жанынан наганын сууруп алды. Дагы жанагы неме? Вагондун ичинде атууга болбойт. Эч ким унчукпай жол бергиле. Мындай адамга унчугуп кереги жок. Туура. Унчукпаса булар өздөрү да тийбейт. Акырын мындай өтүңүз. Бутуңузду оорутпаңыз деп орто жашаган бир орус аял Каныбекти колтуктап илгери жылып барды да, кире бериштеги купенин алдыңкы полкасында олтурган бир жаш аялга карап, эгер мүмкүн болсо, ордуңузду ушул адамга бересизби? Буту оорулуу адам экен деп өтө кичипейилдүүлүк менен мамиле кылды. Бирок ал аялдын колтугунда олтурган жигит кимге орун бошотот? Чиновниктин аялыбы? Ушул сыяктуу укуксуз чолокторгобу деп Каныбекти колтуктап турган аялды жекире баштады. Бул купеде биз олтурабыз. Мындай сунуштарды башка жерге башка кишилер үчүн кылыңыз деп ары жагында олтургандар күпүлдөштү.
Кандайчадыр шумдукту күткөндөй шык алып турган эл тымтырс боло калышты. Бул купенин алдыңкы эки полкасында маңдай тескей 6 гана киши олтурат. Алардын кебетелерине караганда Оренбургдун айланасындагы бир жерден Ташкентти көздөй качып келе жаткан майда чиновниктер сыяктуу. Сыйлыгыша олтурса, алты эмес 12 адам батышып олтурарын элдин баардыгы билип турса да, тигилердин чиновник түрлөрүн көрүшүп, эч ким унчукпаган жана сыйлыгышып олтурууну господалар да каалабаган. Жакшылыкча суранабыз, господа, деп теги Каныбекти колтуктап турган аялда эмнегедир тырчый түштү. Кетиңиз. Ар ким өз даражасын билүү керек. Ох, мен мындай сөздөрдү угуп тура албайм. Мени түшүргүлө деп купенин төр жагында олтурган бир аял эрине карап чоюштады. Дүйнө кандай болуп бара жатканына түшүнбөйм. Көзүмө көрүнгөн адамдын баардыгы жаман. Менин демим кыстыгып баратат. Жардам бериңиз, Александр Александрович деп теги тарабында олтурган дагы бир аял үшкүрүнүп бышкырынып, оң тарабында олтурган чиновникке сүйөнө кетти. Кантейин жаным, айтканыңдын бир да жалганы жок, бирок колдон келери ушул болуп жатат. Эмки станцияга барганда мындай чолоктор үчүн чара көрөм. Мен да мындай кордуктарга чыдай албайм. Сабыр кыл жаным, Асенька деп анын эри аялын желпип желөөдө. Каныбектин каны ичине тартып, көздөрү жайнап, тиштери кычырап, жаак эттери түйүлө баштады. Вагондун эшик алдында турган балдар бирин-бири жогору көтөрүшүп, Каныбекти карап турушат. Эч кимге угузбай, өз ара акырын гана эгер агага бирөө тийсе, биз аны менен эсептешебиз дешип, алдыртадан убадалашып жатышат. Каныбек акырын наганын сууруп алды да, артында тургандарга карап, силер кичине кийин болгулачы, деп артында тургандарды азыраак артка чегиндирип, өзү да азыраак артка чегинип, сол колу менен ортоңку полканын темирин бекем кармап, "Кош, господалар, жакшылыкча орун беришүүнү каалабайсыңарбы?" деди. "Жок, бизге тынчтык берген. Экинчи мен сени менен сүйлөшпөйм" деп чакыраңдап бирөө тура калды. Аны ары жанында аялы кучактап олтурган жаман сөздөрдү да айтып жиберди. Бул кандай наадандык дешип, төрөнүн сөзүн угуп тургандар жактырышпады. Андай болсо, господалар, кың дебестен купени бошоткула деп Каныбек жекирээк катуу айтты. Тегилер уккан кулактарына ишенбегендей ооздорун ача, кулактарын делдейте, өңдөрү кумсарта кантип дешти. "Тургула" деп бакыра Каныбек наганын кезеп кармай берди эле, берки четки эркектин колтугунда олтурган аял бакырып жиберди. "Жакшылыкча сүйлөгөнгө көнбөгөндөрдү ушундай кылуу керек" деп жанагы Каныбекти кармап турган аял шыкак бере баштады. "Бул кандай чочкочулук" деп купенин аркы түбүндө олтурган бирөө тура калганда, мындай чочкочулук" деп Каныбек атып жиберди эле, ок тиги тура калгандын ийинен өтүп, ачык терезеден чыгып кеткендей болду. "Энеке, Кудай сакта, шайтан алгырдын купесин бошотолу." Арадан жарым мүнөт өтпөстөн господалар купени бошотту. Алдыңкы эки полка гана эмес, ортодогу эки полкада аякташып жаткан 4 кыздан бошонду. "Петя, мен мынаба, балдарды бери алып кел." Балдардын жолун тороп турган эл эч кандай каршылык кылбастан арасын ача беришти. Петя күлүңдөгөн көрүнүшү менен келип, Каныбектин алдына тура калды. "Ортоңку эки полкага батышып отургула. Калганын 3-чү полкага сыйлыгышкыла" деп Каныбек айтып оозун жээп алгыча, "Кармагыла" деген Петянын кубанычтуу үнү чыкканда, балдар кандайча барып олтура калышкандыктарын Каныбек байкай албай калды. "Батыштыңарбы? Ананчы?" "Ага, биз жанагы господалардан дурус олтурдук. Жашасын мээримдүүлүк." Бул ураанды кыйкыруу менен балдар кулак мээни жарып, ышкырып да жиберишти. "Аба, олтуруңуз. Отуруңуз. Өзүңүз мурун олтуруңуз." Олтурам. Албетте мен олтурам" деп Каныбек купенин терезесинин алдына барып турду да, "Кел досум. Мага окшош чолок көрүнөсүң. Мындай олтур. Калган орунду сиз бийлеңиз" деп жанагы жардамдашып жүргөн аялга карады. "Рахмат" деп аял жылуу жүз менен күлүмсүрөй Каныбекти сүйөй олтургузду да, өзү да жанына олтуруп, ары жакта туруп турган 3 адамга көз ымдады. Кийими начар жумушчу дыйкандарды олтургузат го десем, ширенген господаларды олтургузушу кандай деп Каныбек нааразы болуу менен аялды жактырбагандай, "Эй, туугандар, экөөң да келип олтур" деп
кийими начар 2 кишини чакырды. Аял Каныбектин нааразы болгонун сезе койду да, үчөө тең биздики. СКнын тапшырмасы менен Ташкентке бара жатабыз деп, акырын гана Каныбектин кулагына шыбырай салды. Каныбек ыңгайсызыраак турчук кылып жибергенине уяла түштүбү, жоот койтуп эки жакты карап, поезддин өтө акырын бара жатканын байкады да, маңдайында олтурган балдарды карап, Петя кайда? Үстүңүздө олтурат аба. Эмне аба? Жакшыр билесиңби? Деди Каныбек. Петя ыңгайсыз абалга түшкөндөй, башын бир-эки чулгуп, далысын күйшөп, терезе жакты карап турду да, мен ыр билбейм. Алёшканын жакшыры бар деди. Туура, сонун ыр. Үнү кандай дейсиз? Кадим булбул. Булбулдан өтөт десе да болот. Алёша, Алёша! Мына булагабыз үчүн ырда. Эгер булагабыз болбосо, күнүбүз карам болот эле. Олтурган жерим ыңгайсыз болуп жатат. Мында кел. Жашы 14-15 чамасындагы арык кубакай бала 3-чү полкадан түшүп келип олтурду. Бирок кийиминин жыртыктыгынан уялдыбы, өтө ыңгайсызданып, жаман ыштанынын жыртыктарын кымыра баштады. Эчтеме эмес, Алёша. Сен бактылуу, кийимдүү да болосуң, деп анын жанына олтурган адам Алёшаны да далыга таптады. Алёша, музыка, духовой оркестр. Балдар колдорундагы сөөктөрү менен кандайчадыр назик күйнү ойной башташты. Алардын аты жогу менен ортонунун жана ортону менен сөөмөйүнүн арасына узундугу 4 келген кабырга сөөктөр тең ортосунан беттештирилип кармалган. Бармак менен сөөмөйдү жана чыпалак менен аты жокту бириктирип, ортондорун кыймылдатпай туруп калтыратканда кандайчадыр муңдуу обонду органдардын көңүлүнө салды. Балдардын колундагы бодомалдын кабырга сөөктөрү, ал сөөктөрдүн калыңдыгы, жазылыгы, узундугу, тунуктугу түрдүүчө болгондуктан үндөрү да түрдүүчө чыкты. Мен бир жетим, багаары жок, алыс кеттим. Тентип кеттим, карары жок, бирге турган, бирге жүргөн, ачтан өлдү карындашым. Кайда энем, кайда атам, каңырады жалгыз башым. Жашым агат, жазгы жамгыр төгүлгөндөй тумчугамын. Түпсүз көлгө чөмүлгөндөй каным кетти, каруум кетти. Кабырга сөөк сөгүлгөндөй, алтын энем асыл адам кайда кетти бир көрүнбөй. Мен адаштым айсыз түндө. Кантсем жетем, жаркыраган асыл күнгө. Кимдер угат, мен боздусом муңдуу үндү ким көрсөтөт. Мен жыргачу эркин күндү деп Алёша токтоп калды. Ырда, Алёша, дагы көп эмеспи деп балдар чуулдай башташты. Бирок Алёша алардын эч кимине жооп кайрыган жок. Ырдаган да жок. Эмне үчүндүр күнөөлүү адамча Каныбектин жанында ыйлап олтурган аялды бир карады да башын төмөн салды. Алёшанын муңдуу сөздөрү мукамдуу кооз обону булбулдукундай назик үнү уккандардын эт жүрөгүн элжиретип, эрксизден көз жаштарын төктүрдү. Ата-эне жана бир туугандарын эсине түшүргөндөй Алёшанын жолдоштору да тымтырс муңайышты. Каныбектин жанындагы аял көзүнүн жашын сүрттү да, бул ырды өзүң чыгардыңбы? Жок, менден улуу бир тууганым чыгарган. Онунчу, обонун да ошол чыгарган. Ал бир тууганың кайда? Жайында согуштан өлдү. Ал өзү кызылдар тарабында болуучу, деп агасынын кызылдар тарабында болгондугуна сыймыктангандай Алёша башын жогору көтөрүп эки жагын карады. Атаң эмне болгон? Мындан 8 жыл мурун Сибирге айдалып кетип өлүптүр. Энеңчи? Энем жазында келтеден өлгөн. Алёшанын атасы революционер экенин, агасы кызыл аскер болуп жүрүп өлгөнүн Каныбек жана анын жанындагылар түшүнүштү. Бирок Каныбектин көзүнүн кычыгында мөлтүрөгөн жаш турду. Менин эркиним да ушинтип тентип жүрөт бекен деген ойдон улам анын санаасы санга бөлүнүп, ою алда кайда кетти. Бирок күтүлбөгөн окуя башталды. Мындай окуя болот деп олтургандардын эч кимиси күткөн эмес. Поезд станцияга жан келип токтору менен вагондун тиги эшиги тараптан бир топ аял эркектин үнү кылды. Аны бери алып кел. Кайда олтурат? Бери басыңыз. Биз ага көрбөгөнүн көрсөтөбүз. Андайларды ошол отурган жеринде атып салыш керек. Ооба, сөзсүз. Биз мындай кордуктарга чыдай албайбыз. Биздин тукумдар мындай кордукту эч качан көргөн эмес. Ал кайда жүрөт? Бери басыңыз. Мындай тургула. Мына бандиттердин башчысы деп
Жанагы ушул орундан куулуп чыккан господалардын бири ээрчитип келген эки полицияны Каныбекти көрсөттү. Сенсиңби? Деп муруттарын чыйратып, эки полиция тапанчаларын сууруду. Эмне үчүндүр Каныбектин жүрөгү сестенип, көзүнө сибир элестей түштү. Эмне карайсың? Тур ордуңдан. Тапанча суурушту биз сага көрсөтөбүз. Жүрү биз менен. Бандит, башкесер, кызыл, большевик деп келген эки полиция күпүлдөдү. Ал экөө гана эмес, артынан дагы 4 полиция келди. Окуя күч алды. Уламдан улам караңгы түшүп келе жатат. Бул станция анчалык чоң эмес, бирок 9 жолдун тоому. Туш-туш тараптан келген жолдор бул станцияны ар кайсы шаар жана чоң селолор менен байланыштырып турат. Азыркы бара турган станцияны кызылдар алыптыр. Жок, азыр алай эле экен деген сыяктуу талаштар пассажирлер арасынан чыгып келгендиктен жана карама-каршы эки көз караштар болгондуктан пассажирлер бирин-бири жек көрүү менен тымызын гана келе жатышат. Кана, тур. Эгер турбасаң, дал отурган жериңде атып салам деп полициялардын бири тапанчасын түздөдү. 3 дегенче турбасаң атабыз деп дагы бир полиция тапанчасын түздөп, бир, кана, токто деп Каныбектин жанында олтурган аял полициянын тапанчасын кармай калды. Аялдын жанындагы эркектер дагы тура калышты. А мүмкүн болсо бизге тийбеңиз. Эгер макул болсоңор, деди да аял 7 атар маузерин сууруп алды. Аялды көрүп берки 3 эркек дагы маузерлерин сууруп алышты. Жебирейилди көрсө 7 күнчүлүк качпайбы деп эки тараптан суурулган жарактарды көргөндөр кайда кере качаарына амал табышпай, кайбири бакырып, кайбири аңкайып карап тургандардын жемилеген болуп, вагондун эки учуна карай сүрүлүштү. Коңшуң коркок болсо, өзүңдү үркүтүп өлтүрөт деп, берки жакта эмне болгонун көрбөсө да, жаман үндөрүн чыгара, бакырып вагондон түшө качып жаткандар көбөйдү. Бул эмне? Деп бакырып келген полиция эмнегедир чочулагандай, арткыларына карап, тапанчасынын оозун төмөндөттү. Мына жаракчылар. Жарактуу каракчылар. Булар каракчы эмес деп Петя кыйкырды. Эгер тие турган болсоңор, биз аянбайбыз силерден, деп Алёша бир булдик тапанчаны кармап турат. Жалгыз Алёша эмес, балдардын баардыгы бирден булдикти полицияларга каршы сунушту. Каныбек балдардын бул көрүнүшүнө аябай таң калды. Эки тарапта турган эл чыга качкандыктан вагондун ичи алды качан бошоп калган. Каныбектерге жан тарткан бир катар гана эркектер турат. Теги полициялардын арт жагында турган баягы 3 чиновник оозун ачууда. Алардын айрымдары алда качан сыртка чыга качкан сыяктуу. Сиздер бизге тапанча сунгандыгыңар үчүн жооптуу болоруңарды унутпагыла. Биз силердей бандалар менен жөн калышпайбыз. Бизден уруксатсыз поезд жөнөбөй турганын начальник станцияга билдиргиле деп алдыңкы турган полиция артына карады эле, артта турган бирөө чуркаган бойдон кетти. Тиги эшик тарапта турган бир киши: "Эмне үчүн андай? Бир тентек үчүн бир канча киши жаза тартабы? Эгер станцияда кармалып жатканыңар келбесе, уюшулган түрдө мына бул бандиттерди кармашып бергиле. Анан силерди жөнөтүп жиберебиз." Аңгыча болбой тарсылдаган мылтык, татыраган пулемет үндөрү чыгуу менен бирге жер дүңгүрөп, ураалаган үндөр угулду. Ураалаган калың үн уламдан улам жакындап келет. "Өлдүк! Вагонго киргиле! Жол бер, акырын!" Баягы вагондон чыга качкан эл жабылып кайра вагондун ичине карай тырмышышты. Айтып түгөткүс тополоң, кулак мээни жарган чуу эми башталды. Көз ачып жумганча болбой, аттуу аскерлер келип, поездди тегеректеп калышты. Бир канча аттуулар станция үйүн жана башкаларын тегеректей башташты. Согушка катышпаган карапайым эл эмес, эчейин ирет согушка катышкан Каныбек үчүн да тегеректеп калган ат жандар күдүк болду. Бул биздин аскерлерби же актардыкыбы деген ой көз ачып жумганча Каныбектин оюна эчең келип, эчең кетти. Баардык адамдарды вагондон түшүргүлө. Кимде ким каршылык көрсөтсө, атып салгыла деген каттуу команда кылды. Биздикилер көрүнөт. Жылдызы көрүнбөйт дешип, балдардын бир катары чуулдаша кетти. Кимдир бирөө терезеден ширеңке чагып жибергенде, атын жулкунтуп турган кызыл аскердин маңдайындагы кызыл чүпүрөк жылдызы көрүнө калды. "Биздикилер!" деп Каныбек кыйкырып жиберди. "Эң сон, кана ардактуу полициялар!
Колуңардағы жарақтарды тапшырасыңарбы? Деді Қаныбектің жанында тұрған аял. Полициялар жууп кайырганча эки тараптан кызыл аскерлер шыпылдап кирип келе калышты. Көздөрү жалын күйгөндөй, колдорунда кылыч, маузер, тапанча. Көтөргүлө колуңарды, деп Қаныбек жаман шамдын жарыгы менен полицияларга карай умтулду. Беркилерде тапанчаларын кезеп умтулганда полициялар үн чыгарбай, колдорун көтөрүштү, жарактарын алышты. Силер ким? Деп 10 чакты кызыл аскер Қаныбектерге тапанчаларын кесейип алышты. Биз өзүбүз. Мына буларды алыңыздар. Анан биз таанышабыз, деди Қаныбектин жанындагы аял. Қаныбек? Деп кубанычтуу үн менен бакыра бир орус жигит келип, Қаныбекти кучактап, эки бетинен эки өптү да, тигилерди алгыла. Теги аялдын көрсөтүүсү боюнча полицияларды жана чиновниктерди кызыл аскерлери Теги аялдын көрсөтүүсү боюнча полицияларды жана чиновниктерди кызыл аскерлер айдап чыгып кетишти. Кош, менин кымбаттуу досум. Азаптуу Сибирдин түрмөсүндө оор согуштун ичинде бирге жүргөн курбум, жолдошум, жанаяшпас тилектешим. Ушундай учурда жолуктукпу, деп Қаныбек Захаровду дагы кучактап, бетинен өөп, сүйлө. Эмнени айтайын? Жөнөкөй учурда сөз көп болсо да, мындай учурда табылбай калат экен. Капитан кандай? Ал Украина тараптагы согушта. Бир дивизияга командалык кылат деп уктум. Сен каталган жоксуңбу? Жок. Мен жарадар болуп госпиталда жатканымда келген. Дагы 3 күндөн кийин келем деди эле. Бирок мен башка госпиталга которулуп кетип, жолуга албай калдым. Адресин да билбейм. Мен дагы билбейм. Силердин бөлүгү эмне болду? Атчандар полку. Сенден башка ким бар? Сибирде жүргөндөрдөнбү? Терентьев, Александров, Игнатьев бар. Кайсы Игнатьев? Эсиңдеби? Сен сууга түшүп кетчүдө, сени кармайм деп кийимчен сууга секирип түшчү. Эски матросчу? Билем. Ал эмне? Жөн эле солдатпы? Жок, ал менин командирим. Сенчи? Мен согуш өнөрүн кыйын билгендиктен оттелкомго араң жетиштим, деп Захаров күлө Қаныбекти тартагысып койду. Анда менин даражам чоң турбайбы, деп Қаныбек тамашалуу карады. Эмне? Командир взвод, деди да, кандайдыр кемчилигин мойнуна алгандай, Қаныбек төмөн карап улутунуп койду да, бирок согуштук билим жетишпейт досум. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойла деген. Куру кыйкырып, жылаңач муштум менен душманды талкалоого болбойт. Акыл, айла керек. Айрыкча согуштук акыл, айла керек экен. Госпиталда 6 ай жатканда согуш жөнүндө жазган бир топ китептерди окудум. Албетте, китепти окуу бир башка, согуш жүзүндө экинчи башка тура. Албетте. Жолдош Оттелкон, сизди командир взвод чакырып жатат, деди сырттан кирип келген кызыл аскер. Азыр, деди да, Захаров сол колу менен кылычын, оң колу менен тапанчасын кармап жүгүргөн бойдон чыга жөнөдү. Жарым жок шам күйүп олтуруп, аз гана калды. Вагондун ичи өтө эле ала көлөкө. Эл жок. Бардык вагондогу пассажирлер алда качан түшүрүлгөн. Қаныбектин суроосу боюнча аял 3 жолдошу менен гана калган. Бирок сүйлөшкөн эч ким жок. Эмне үчүндүр сумсайын колтурушат. 1-2 көчө чамасындагы жерден мылтык үндөрү угулат. Билебизсилерди деген үндөр кез-кез угулат. Өлүм алдындагы душмандар ушундай сүйлөй тургандары Қаныбекке маалым. Сиз мени тааныйсызбы? Деди аялдын жанындагы эркек Қаныбекке карап. Жок, деди Қаныбек көзүн айырбай. Жолдош Сансызов мындан 6 жыл мурун көргөн сизди эмес. 6 ай мурун көргөн мени да тааныбай калыптыр, деди аял. Аялдын жашы 30дан неба кашкан. Чачы ачык сары, алыстан көргөн адам чачын ак деп айтышы да мүмкүн. Бою шыңкайып ичке. Кыз кезинде далай азаматтын көзүнүн жуосун алса керек. Ырас, азырда бир көргөн адамдын жүрөгүн туйлатаарлык турпаты бар. Бирок эмне үчүндүр кыйноо көргөн адамдай өңүнүн нуру өчүп турат. Қаныбек ыңгайсызданып турду да, чыным менен сиздерди тааныбай турам. Эч кандай күнөө эмес. Мен да сизди тааныбай олтуруп жанагы жолдошуңуз менен сүйлөшүп жатканда гана араң тааныдым, деп ал киши ары жагын карады да кайра бурулуп,
Мен да силер менен 1 жыл жүргөнмүн. Анан уурмуш болуп, баракта калып качканбыз, дегенде Каныбек көзүн алайта ачып туруп, токтоңуз, токтоңуз. 3-чү барактанбы? Ооба. Сиз Лесников Николай эмессизби? Дал ошомун, деп күлүмсүрөй экөө колдорун кыса кармап көрүшүштү. Кош жолдош Сансызов Каныбек. Жолдош Лесниковду таандыңыз. А меничи? Кудай урсун. Сизди тааный албай отурам. Кечириңиз. Көп жылдар бою Сибирде жүрдүм. Андан эптеп келип, тилектештерим менен бирге согушка кирдим. Бирок тагдыр менен менден азабын аяган эмес окшойт. 30-мартта саныман жарадар болуп, 6 ай госпиталда жаттым. Али айыкканым жок. Бул 6 ай мен үчүн 600 жылдай татыдыбы дейм. Себеби өзүңөргө маалым. Сизге жаны ачыган докторлор чамалуу. Дары-дармек жетишпейт. Тамак начар. Жолдошторум согушта жүрөт. А менчи? Же өлүү эмес, же тирүү эмес, сандалып эки ортодо жүрөм. Кээде капа болуп, жанымдан аша кечем. Кээде жакшылыктан үмүт үзбөйсүз. Алда качан жоготкон катын, балаң эстеп, аны көрүүгө үмүт кыласың. Кегиң бар душмандан кек алгың келет. Мындан 3 күн илгери комиссия көрүп, мени согушка жарабайсың. Дагы 1-2 жыл дарылануу керек деп, керектен чыгарып таштады. Ошондон бери аябай капамын. Анын үстүнө госпиталда мындан көп жатууга туура келбеди. Себеби доктор жана сестралар менден уруша берип, жаман көрүнүп кеттим. Ошондуктан кечеги түнү госпиталдан чыктым, деди Каныбек. Качып чыктыңбы? Жөн жибергиле десем жиберишпеди. Сен жөнөкөй киши эмессиң. Сени каттуу тапшырган. Сен үчүн жооптуу болобуз дешет. Ошондуктан качтым. Эч кандай документ да алганым жок, деп Каныбек кылмыштуу адамдай шылкыйып турду да, мага эч кандай документтин да кереги жок, деп тиштенип, кимгедир ачуусу келе түштү. Оор турмуш, узак оорудан улам Каныбектин мүнөзү бузулуп калганын олтургандар сезе коюшту да, эчтеме эмес. Бардыгы өз жайында болот. Документти мен өзүм дайындап берем, деди Лесников. Ай, Каныбек, мени тааныбай калганың кызык. Бирок бул күнөө эмес. Балким мен да тааныбай калышым мүмкүн, деп аял Каныбекти далга таптап эркелетип турду да, мен Мария эмесминби? Каныбек жалт карай тиктеп турду да, көптөн кийин, кайсы Мария? 30-марттын түнү, ай караңгы, күн бүркөк. Мен 2 арабакет жолдошум менен чабуулга өткөн силердин полкко тамак тартып бара жаткан элек. Аңгыча болбой, жолдун оң тарабынан онтогон табыш чыкты. Биз арабаны токтотуп, барып карасак, бир командир. Саал кансырап калыптыр. Кечириңиз, Мария, кечириңиз. Мен эми таандым, деп Каныбек Мариянын колун кыса кармап, акырын кучактай кысты да, кечириңиз. Эгер сиз мени госпиталга алып барбасаңыз, өлүшүбүз сөзсүз эле. Ырас, менин жанымдын аралжысы сиз болгонсуз. Сизге мен көп милдеттүүмүн. Бирок сиздин көрүнүшүңүз такыр башкача эле. Кийимиңиз да, деп Каныбек акырын сөзүн уялыңкырап сүйлөдү. Албетте башкача болчу. Бирок өңүм, чачым, көзүм ошол калоо менен, деп Мария күлүп койду. Вагондун арт жаккы эшиги тарс ачылып, шашылган кишилер келе жаткан сыяктанды. Дудков, мен мында, жолдош командир. Эмне үчүн бул вагондо адамдар калган? Жолдош Захаров билет. Захаров? Мен сизге түшүндүрдүм элеби? Түшүнгөнүм жок. Түшүнбөймүн да. Луковский. Мен мында, жолдош командир. Дароо буларды камакка алгын. Захаров, сага 5 наряд. Жарайт, 5 күн наряд. Игнатьев ары өтүп барып, кайра бери басып келди да, кана, деп кызыл аскерлерге акырая карады да, кимде ким кая шагыла турган болсо атып салгыла, деди. Кызыл аскерлер эч нерсеге түшүнүшпөй калышты. Менин эски досум. Ал мени өлүмдөн алып калган досум. Мен алып баргыла, деп келип, эми камакка алгыла деши таң каларлык иш болду. Бирок буйрук-буйрукта. Мария Лесников эмес, Каныбек да таңдана баштады. Каныбек ордунан тура калды да, сүйгүнчүктүү көрүнүш менен, жолдош командир, амандашалы. Андан кийин кайда алып барсаңыз, өзүңүз билиңиз. Тарт тилиңде. Мен силердей шпиондорго командир эмесмин, деп бакырды Игнатьев. Басыңыздар, деп
7-8 кызыл аскер төртөөнү айдап жөнөштү. Бирок эмне үчүндүр полицияларга суурулган тапанчаларын кызыл аскерлерге сунушкан жок. Станциядагы бардык укук кызыл аскерлердин колуна өткөн. Телефон, телеграф бөлүмүнүн алдында каралуучу кызыл аскерлер жүрөт. Анын катарындагы бөлмөдөн онтологон адамдардын үнү угулат. Санитаркалар чуркап бир нерсе кылган болуп жүрүшөт. Чамасы ушул станцияны алуудагы согушта жарадар болгон кызыл аскерлерди ошол бөлмөгө жаткырышса керек. Станциянын начальнигинин кабинети чоң бөлмө, ичинде анчалык кооздук жок. Бөлмөнүн батыш тарабында чоң стол. Столдун айланасында 5-6 кресло бар. Төрт бурчта 4 алиандра гүлү турат. Полдо тартипсиз түрдө чачылган кагаздар менен бирге Екатеринанын жана Николай үчүнчүнүн портреттери айрылып жатат. Эки кызыл аскер Лениндин портретин дубалга катап жатышат. Столдун артында жашы 40-тардан ашып алган, сакалы багжайган сулууча киши столдун тартмаларын тартып, кагаздарын аңтарып окулуп турат. Бирок кандай даражадагы адам экендиги билинбейт. Башында кара бапак, маңдайында чөпүрөктөн жасап тигип койгон кызыл жылдыз, үстүндө кийгени венгерка, шымы кара, кавказча өтүгүнө шпор таккан. Оң жагында наган, полевой, сумка, сол жагында кылыч жана маузер. Жаман чырактын жарыгынан улам сол көкүрөгүндөгү эки ордени жаркылдап турат. Жолдош комиссар, карап көрүңүзчү, деди портрет кадап жаткан эки кызыл аскердин бири. Жакшы. Рамкасыз портреттин көркү болбойт экен, деди экинчи кызыл аскер. Шашпагыла балдар, баардыгы болот. Азырынча сулуулукту кое туруп, душманды жеңиш керек. Душманды жеңгенден кийин тынчтык турмуш башталат. Анан рамканы жыгачтан гана эмес, алтындан жасатып, алдына гүл коюп туруп элебиз. Да, ошентебиз. Сөзсүз ошондой кылабыз. Душманды жеңсек, кандай сонун турмуш башталат дейсиңер. Сөз менен айтыш кыйын, деп комиссар күлүмсүрөп кубанган калыбы менен алдыгайда карагандай ойго кетти. Тиги эки кызыл аскер болсо Лениндин портретине кадалышты. Жолдош комиссар, сиздин буйругуңуз боюнча алып келдик, деп Игнатьев күлүңдөп, зык этип тура калып, честь берип, артына карады. Бул учурда кызыл аскерлер Каныбектерди да айдап кирип келишти. Комиссар күлүмсүрөгөн калыбы менен саламатсыздарбы, деп бардыгы менен кол алышты да, сиз Сансызов Каныбексиз го? Сиз мени кайдан тааныйсыз, деп Каныбек таңданып карап калды. Мен сизди абдан тааныйм. Башыңыздан өткөргөн окуяңызды укканмын. Кимден? Игнатьев дегенди тааныйсызбы? Каныбек суроого жооп бербестен жалт бурулуп, Игнатьевке караганда ал, жолдош комиссар, эми уруксат кылыңыз, деп честь берип тура калды. Уруксат, көрүшүңүз. Игнатьев Каныбекти чап кучактап алып өбүштү да, ну, бүркүтүп, эмне жалдырайсың? Же мен айдатып келгенде таарынып турасыңбы? Мага берилген буйрук ошондой болчу, досум. Да, буйрукту мен бердим, жолдош Сансызов. Биринчиден, сиздер түшүп бара жаткан поезд бизге шашылыш түрдө керек. Себебин айтып олтуруу пайдасыз. Сурабасаңыздар да болот. Экинчиден, сиздерди текшерүүгө аргасыз болдум. Угушума караганда теги 4 жолдошуңуз айрыкча тапшырма менен Ташкентке бара жатса керек. Бирок эч кандай күч кубатыңар жок туруп, вагондун ичине баардан мурда душман ээлеп турган жерде тапанчаңарды сууруп, ок атып жүргөнүңүздөргө жол болсун, деди комиссар. Тегилер эч үн каткан жок. Алар абдан күнөөкөр болгондой төмөн карашты. Кызыл аскерлер үнсүз сөзсүз тегилерди карап турат. Көптөн кийин Каныбек балдагын таяна бутун солбуп алды да төмөн караган калыбы менен бардык күнөө менде, деди. Ал уялганына чыдабай тердеп турду. Комиссар ордунан ыргып тура столду бир муштап. Бул эмне деген маскарачылык? Сиз сыяктуу эчен жылы сүргүндө жүргөн, аркы беркини билген киши ушундай кылабы? Сизге мындай акылсыздыкты ким үйрөттү? Согуштун мындай тактикасын кайдан таптыңар? Күнү түнү тынбай согушуп жаткан бизге жарак жетпей жатканда, мынчалык көп жаракты силерге ким берди? Душман силердин жаракты тартып алып, бизге каршы атса, эмне дейсиңер? Же болбосо бешөөнү 5 жерге атып салса, силердин тапшырманы ким аткарат? Большевиктик тактика кайда? Кана ойлонгулачы, деп дагы далай жемилеген акылдарды айткандан кийин, жараңарды столдун үстүнө койгула, деди. Бешөө тең кыңк дебестен жарактарын чыгарып столдун үстүнө коюшту.
Жалғыз Қаныбек емес, комиссарлардың сөзіне теги төртеуі да тердеді. Оқторыңар да қойғыла. Комиссардың үні тегілер үшін бұл жолы мейірімдеу сезілді. Комиссар теги төртеуінің документін қарап қайра берді да, қарач, емне деген қымбатты адамсыңар. Жаныңарды аябай ел үшін, пролетариаттар үшін, дыйқандар үшін қызмат қылғансыңар. Соғышта көрінікті қайрат қылғандыңар үшін командованиенің атынан бұл жарақтарды сыйлық қалыпсыңар. Ал эми бала қылбай тұрған іштерде, дегенде полктың командирі Морозов: кечирип қой, жолдош комиссар. Білесің бе қандай қызық бар екенін, деп сырттан шашып кіріп келді да, бұл жерде тұрған чоочун адамдарды көре қойып, адам бар екен ғой, деп тоқтай қалды. Комиссар күлімсірей: жанағы адамдар ушулар. Ким екен бұлар, деп Морозов көзінің қиығыменен тегілерді қарады. Өзіміздің кишилер, бешөө тең коммунист. Бирок кай бир кылыктары түшүнүктүү. Булардын аскери кандай дейсиң, деп эшик тарапты карады да, Чумаков, алдағы балдарды чамаданы менен бери алып кел, деді Морозов. Петя үч жолдошу менен төртөөлөп эки чоң чамаданды аран көтөрүп келип коюшту да, ыйламсырай Морозовду карашып: кете берелиби? Бул эмне чамадан? Петя комиссар менен Морозовго жал-жал карап алды да, чамадан, деди. Чамадан экенин көрүп турам. Ичинде эмне бар? Тапанча, ок. Тапанча, ок? Кандайча? Петя жана анын жолдоштору үн чыгарбай жер карашат. Морозов күлүмсүрөп турду да, бул балдардын кылыгы толуп жатат, бирок алардын бизге кереги жок. Чамадан жөнүндөгү аңгеме болсо, дегенде Петя жана анын жанындагы балдар акырын эшикти көздөй жылып кетүүгө аракет кыла башташты эле. Кетирбегиле, деди Морозов, эшик алдындагы турган кызыл аскерлерге карап. Чынында балдар качып кетүүнү ойлогон жок. Каныбектен уялышты эле. Поездге түшкөнү жатканда кандайчадыр бир киши эки чамаданды зорго көтөрүп келип тура калат. Ал киши билетин карап жатканда, бул балдар бул эки чамаданды уурдап алышат. Биз кийимгече, тамак деп уурдаганбыз, деди Петянын жанындагы бир бала. Ал киши кайда экенин билесиңерби? Деди комиссар. Балдардын жардам менен чамадандын ээсин кармадык. Тула шаарынан келе жаткан азамат экен. Аны менен жай сүйлөшөбүз. Чамаданда 12 булдик, 8 маузер, 8 наган жана көп сандаган ок бар экен. Балдар тарабынан эч нерсе коромжу болгон эмес, деди Морозов. Комиссар эки чамаданды ачып көрдү да, столдун үстүнө жаткан маузер жана нагандарды көрсөтө, буларды эмне кылабыз, деди жылуу жүзү менен. Менимче сыйлык калган жарактары болгондуктан кайтарып бериш керек, бирок окту чымчыкча жумшабай душманга жумшаш керек экенин айтууңуз керек. Биздин армиябыз бардык жагынан кемчил экенин бул жолдоштор толук түшүнүү зарыл. Дурус, деп комиссар жарактарын кайтарып берди да, бардыгына 5тен ок берип, калганын столдун үстүнө чогултуп, сиздерге 5тен ок жетет го. 4 окту душманга жумшасаңар, айла кеткенде 5-син өзүңөргө жумшасаңар болот дейм, деп комиссар тегилерге карап калды. Алардын эч кимиси комиссарга карап сүйлөгөн да жок, орундарынан козголгон да жок. Чоң кылмыштарын мойнуна алгандай чексиз уялып турушту. Эки жүрөк тартышканда. Каныбек вагондун оозуна чыга келди да, колундагы баштыгын таягына кошо кармап, экинчи колу менен вагондун туткасын кармап, сол бутун аярдап келип тепкичке койгондо, жогдор жүнүн кырккан каранар моюндаган бир өзбек чуркап келип, афандам, токтоңуз, токтоңуз, секирип тепкичке чаа калып, Каныбекти балача аркасынан көтөрө коюп жерге алып түшүрүп салып, алдагачан аракети менен бирге окуп бүтүрө койгондой болгон дубасын 2-3 жолу үшкүрө дем салып, Каныбектин колдорун ушалап силкип, көздөрүн сүзө карап калды. Каныбек алкыш айтты да чөнтөгүнөн кулундуу бээнин сүрөтү бар кагаз акчаны алып берип, базарга карап басты. Жоомарт адам экен. 4-түнчүлөрдөнбү дейм. Көйнөгүнүн жакасы ошондой. Өңү начар экен. Касал го. Аксап басат экен. Мандикерге барган эме го. Өңүнө караганда чекене жердин баласы эмес.
көз карашы башкача дешип, Кара суу станциясынын алдында турган элдер өз ара көбүрөшө башташты. Октябрь айынын акыры. Мээ кайнаган, ысык жок. Күндүн илеби кайткан. Жердин бети жайкы жашыл ылаңдан ажырап кубаргандай, шаңкыйган терек, багжайган тал, дүңгүл тыттардын жалбырактары саргарган. Мүмүлөрүн салбыраткан алма, өрүк, жүзүм, анарлар сыяктуу адам баласын суктандырган жемишинен эмес, жалбырактарынан да ажырай баштаган. Түштүктөн бүлбүлдөгөн ноокат тоолору, түштүк чыгыштагы Алдияр тоосу, чыгыштагы Жалалабад, көк жаңгак тоолору шакыйы кармаган кемпир баштанып, алда качан ак кардан эрече коронушкан. Шыйпаңы менен чымын коруп, жоолугу менен желпинип олтурган дүкөнчүлөр жок. Азыркы поездден келип түшкөн Элби же Жалал-Абадтан келе турган поездди күтүп турган Элби станциянын артындагы чайканаларда адам көп. Эл жатса да Элебай акем жатпайт деп, үйүндө тамагы толуп турса да чайканага келип, бир чайнек чайды ичип олтурууну адат кылуучулар көп болгондуктан тек кыжы-кужу сөздөрүнүн кайсы экенин ажыратуу кыйын. Каныбек акырын басып келип, чарпаяга олтуруп, "Самоорчу аке, бир чайнек чай бериңиз." Самоорчу Каныбекти көргөндө эле даярдап койгонбу, оозун жыйып ала электе, "Мынаңыз" деп чоң ак чайнек чайды, кичинекей көк ала чыныны, 2 чоң ак нан менен 2 кадак жүзүмдү батнаска салып алдына кое салды. "Мага нан менен жүзүмдүн кереги жок эле." "Мейли, жаным аке. Табитиңиз тартмаса, сейилдик үчүн тура берсин. Сизден пул алмайман" деп сулууча келген кара каш бала сол кашын серпип күлө, колун боорун алып ийилип койду да чуркап кетти. Чайкананын төрүндөгү чарпаяда 20дай киши олтурат. Алардын жашы 20дан тартып 40тар арасында. Үстүндөгү жибек шайы чапан, белиндеги жибек жуолук, буттарындагы намаркан маасы, баштарындагы топларына караганда дүйнөсү түгөл байбатчалар сыяктанды. Төрдөгү бирөө дутар чалып, ортолорунда 14-15 чамасындагы жакшы кийинген кара каш сулуу бала чыкчытына, чекесине кулундуу бээнин сүрөтү бар акчылардан илип коюп бийлеп жатат. Бийлеген бала каш серпип мамиле кылса, ошол байбатча "Дос, жанынан акең" деп дүйнөнүн ыракатын жалгыз өзү көрүп жаткансып, кылча жанын аябай, өзүн өзү токмоктоп, жылаңач көкүрөгүн кызартып олтурат. Башка чарпаяда олтургандардын эки көздөрү да ошол чарпаядагыларда. Анда олтурган байбатчалардын марттыгынан сынап, ар кимдин көз карашын байкап, баланын бийлегенине суктанышат. Кыскасы, алар байбатчалардын шары менен арак ичпесе да, бороку ичкендей болуп олтурушат. "Аке, ата энем жок. Бир сагырмын. Наныңыздан Кудай кылыңыз" деп жашыраак бала келди эле, Каныбек бир нандын жарымын берди. "Ака, эч багарым жок, жардам кылыңыз" деп кичинекей кыз бала келди эле, Каныбек ага калган жарымын кармата берди. "Балам, садакаң болсо бер. Жалгыз уулумду миңбаштылар набакка салдырган. Келиним өткөн жылы өлгөн. Көзүм азиз. Каралашаар адамым жок. Мына бул баламдын жалгыз баласы эле. Ушуга наныңды бериш" деп бир кемпир муңканып жиберди. Каныбек эч сөз айтпай жалдырап карады да калды. Анын жаактары каршып, кабактары түйүлүп, көзүнүн кычыктарына жаш тола баштады. Алдында жалдырап, ачарбак сыяктуу бала менен кемпирдин сөлөкөтү турду. Каныбектин акылы башына кетип, эмне кылаарын биле албады. Каныбек тилден калып турган жок, түтөбөй күйүп турду. Каныбек көзүнүн жашын жамгырдай төгүп ыйлаганы турган жок, жарылып кеткени турду. Каныбек тишин тишине басып, ачууланып турган жок, бакырып бала менен кемпирди кучактаганы турду. Каныбектин эриндери кыбырап турган жок, эмне дээрин биле албай турду. Каныбектин алдында ачарбактай чоочун кемпир турган жок. Жалгыз баласы эркинди жетилеп, алтын энеси ажар турду. Анын аппак чачтары тартипсиз саксайып турса да, Каныбектин көзүнө сүйүнчү айткансып, желге сеңселип турду. Баласы экөөнүн эриндери кеберсип, ачкалыктан арыктап, ыраңдары кетип турса да, Каныбектин көзүнө нурданып күлүп тургандай көрүндү. Алар кайгырып ыйлап турса да, Каныбектин көрүп сүйүнгөнүнөн ыйлагансып турду. Каныбектин алкымы буулуп, тили күрмөөгө келбеди. "Шордуу энем, ушул абалга келдиңби? Анаркандан ажырап, эркиниңди жетилеп калдыңбы? Рахмат энеке. Келиниңден ажырасаң да жалгызыңдын жалгызын аман багып келипсиң.
Азиз болбосоң, мени тааныбайт белең. Сүйүнүн эке. Өлдү деген Каныбегиң аман. Мына мен деген ой менен кемпирди кучактай калуу үчүн ордунан тура калды. Дал ошол учурда баягы үңкүрдө энеси сүйүнгөнүнөн сокур болгонун көңүлүнө кылт эте түшкөндө, эми кантип амандашаарын билбей шашып калды. Энеке, кетеличи, бул кишинин өңү укмуштанып баратат. Соо болбосо керек, деп бала кемпирди тарткылай баштаганда, Сагынбек, коркпосо дагы. Мусулман адамбы? Деди кемпир. Каныбек чоочуган бойдон Сагынбек деп жиберди. Энеке жүрчү, соо киши эмес, деп бала дагы энесин тарткылады. Акырын балам. Адамдан коркоор алым жок. Соо киши болбогондо жеп жиберет дейсиңби? Мына мен жеп жиберсе, жанымда аягым жок, деп кемпир көңүлүндө Каныбекке карай жулунууну ойлосо да башка тарапка жулунду. Баласы ошондон ары жетилеп кетти. Сагынбек, деп Каныбек бир топко күбүрөп турду да, менин жалгызымдын аты Эркин. Эркиндикке чыктым деп эркин койгом, деди да бала кемпирди ээрчи карап турду. Каныбектин көрүнүшү бүтүндөй өзгөрүлүп турду эле. Бирок Каныбек өзү кандай абалда турганын сезген жок. Анын көрүнүшүнө таңдангандай эки тарабындагы кишилер карап калышты. Шорду энем. Ал да ушул кемпир сыяктуу тентип жүрөт бекен. Баардан мурда аманбы? Аман болсо кайда? Кантип жүрөт? Менин келе жатканымды түшүндө көрдү бекен деген ой менен санаасы санга бөлүндү. Эй, наабайчы, наныңдан бери алып кел, деди эле Каныбек. Менин наныман алыңыз, деп үчөө катар чуркап келди. Ака, сиз биздин чайканадан чай ичип олтурганыңыздан кийин башка наабайчыдан нан албаңыз. Керек болсо нанды мен таап берем, деп чай алып келген бала нааразылыгын көрсөтүп, нанын алып жүгүрүп келген наабайчыларды сөгүп кубалады. Чайчыга Каныбектин ачуусу келе түштү эле. Сабырдуу бол, чебердеп жүр, сага жоо көп, ыксыз курчтук кылам деп кокус кордук таппа. Ачууң келгенде өзүңдү өзүң токтото бил, деп комиссар менен Морозовдун сөздөрү көңүлүнө тык эте калгандыктан тиштене кумсарып турду да, эки нан, эки кадак жүзүм, бир чайнек чайың канча болот, деп самоорчуга акча төлөдү да баягында турган 3-4 кайырчыга карап, мына муну ичип жегиле, деди. Каныбек таягын алып кетип бара жатты эле, кайырчылардын бири баштыгынан ала жүгүрүп барып берди. Эмне үчүндүр Каныбек өзүн өзү токтото албады. Жүрүшүн катуулатып кемпир менен балага жете келди. Сенин атың Сагынбекпи? Баламын аты Сагынбек. Сен кимсиң, деп баласынан озунуп, кемпир саал ачуулангандай жооп кайырды. Ачууланбаңыз, энеке. Өз атыңыз ким? Менин атым Шагдар. Сен кимсиң? Жанагы өңү бузулган киши, деди баласы. Ачууланбаңыз, энеке. Мен дагы үйрүнөн адашкан жанмын. Сиз сыяктуу энемен алган жарыман, төрөлгөнүнө бир жума болгон баламан мындан бир нече жыл мурун ажыраганмын. Жана сиз энеме балаңыз балама окшоп кетти, деп үшкүрүнүп жиберди да. Эй, наабайчы, деп наабайчыдан жетинан алып кемпирге берди да станцияга карап басты. Сен ким элең? Кайдан келе жатасың, деген кемпирдин суроолорун жоопсуз калтырды. Кана. Ошко бара турган адам барбы? Саябан жакшы, атым күчтүү, алдың жумшак. Көзүңдү жумуп олтурсаң, пешимде ошто болосуң да каласың, деп арабакечтер кулак мээни жарып кыйкырышат. Каныбек акырын басып келди да, аты дурус, саябаны жумшак бирөөнү олтурмакчы болду. Бирок өзү түшө албай жатканда арабакеч жүгүрүп келип аяктап койду. Канча бересиң, деп арабакеч сурабады. Канча аласың, деп Каныбек да сурабады. Арабакечтин көңүлүнө шаттык барбы же Каныбекке мактангысы келдиби, болбосо жолдогу арабакечтерди акмак кылгысы келдиби, атына камчы уруп, дүкүлдөтө жүрүп, 3-4 арабадан өтө чыкты. Эң алдыңкы арабанын ээси бул арабакечти алдына өткөрбөөгө аракет кылды эле, аны келиштире сөгүп, чала була жөөлүтө коюп, андан да өттү. Бирок тиги арабакеч ичи күйгөндөй, азыр кулдар кутуруп, малайлар эсирип баратпайбы? Ой, кыз талагай,
Малай кутурса, чарбактагы гүлүңдү басат. Катыныңдын паранчысын ачат деген ушул. Кызы талак. Кәлді ит куалаганбы дейм. Малайга эмне? Өлсө байдын аты өлөт. Эгер өз аты болсо, төрт туягына карабайт беле. Азыр кулдар кутуруп, малайлар эсирип баратпайбы? Арабага салганы бир киши. Анысы да төртүнчү дейм. Ана, балдакчан чолок көрүнөт. Ой кыз талак өзү кәл, арабасындагы чолок, деп арткы арабадагылар каткырып калышты. Араба кечтегилерге ачуулуу бир карады да, Каныбекке алардын сөзүн укпа досум, деп атка бир камчы уруп койду да, досум, кайдан келе жатасың? Пастан. Мандыкерге бардың беле? Ооба. Кайсы жерлик кыргызсың? Алайлык. Дурус. Өзүбүздүн алайлык кыргызданмын де. Тууган экенсиң, атың ким? Каныбек бир аз токтоло калып, балким тааныса бир окуя чыга калабы деген ой менен Жусупбек, деди. Дурус, Жусупбек досум, деп айдап койду да, досум, көп сөз билесиң го. Мен билбегендеримди сурасам, сиз капа болбоңуз. Неге капа болом? Сурай бериңиз, билгенимди айтып беремин. Ак падыша тактан кулаганы анык болдубу? Анык. Анын тактан кулаганына бир жылдан ашык болуп калды. Анда жакшы болгон экен. Эми биздин башыбызды кармай турган падышабыз ким болду? Уккан ушакка караганда Николайдын иниси Керенский болду дешет. Андай эмес, Ульянов деген жээни болду дешет. Жок, Ленин деген кызылдардын адамы, большевик болуптур дешет. Кыскасы миш-миш, ушак. Элет жерде ошондой боло берет турбайбы? Сиз өзүңүз ким болосуз? Мөлла Жоро деген байдын малайымын. Атым Маманазар. 4 жылдан бери ошол байдын араба кечимин. Ар кимдин өзүнө жараша жакын адам болот экен. Менин да бир жан аяшпас досум бар эле. Ошол досумдун Мандикерге кеткенине 2 жылдан ашып калды. Анын зайыбы бир байдын үй кызматкери. Кайын жеңеси жалгыз баласы менен ушул ошто. Ар кимдин ишин кылып турат. Досум, колдо жок болгондон кийин кор болот турбайбы? Эгер менин досумдун зайыбы менен кайын жеңесин көрө турган болсоңуз, ыраазы болор элеңиз. Бирок Кудай ушундай жасап коюптур. Колуңан келер чара жок. Кантесиң? Тагдыр ушул экен. Мен эч нерсем жок, кедеймин. Кедей болсом да ошол досумдун бала чакасына кес-кес каралашкан болом. Ошол досум Мандикерден келе жатат деген кабарды угуп, ар күнү поезд келер маалында кара сууда болом. Эчтеме эмес. Ал досумдун ордуна сизди салып келе жатам деп кубангандай күлүп койду да, досум, сиз менден сыр жашырбаңыз, мен сизден билгенимди гана сураймын. Бул жердеги сөздөрдү уга турган болсоңуз, 2 күндө жинди болосуз. Менин акылым азыраак кишимин. Бирок жаманда болсом, жакшылыктан үмүт үзгүм келбейт. Жыргал заман болот экен дешет. Ошол жыргал заманга жанагы 3 падышанын кимиси бизди жеткирет деп, өтө чыдамсыздык менен жууп күткөндөй Маманазар атына кыйшайып олтуруп, Каныбекке карап калды. Керенский деген убактылуу байлар өкмөтүнүн улугу. Ал байларды гана жактайт. Ошондой экен да. Кечээки күнү Кудай Керенскийге кубат берсин деп, Молла Жоро баштаган бир тобу мусалла ичип олтуруп сүйлөшкөнүн уктум эле. Ленин менен Ульянов экөө бир эле киши. Кандайча? Ульяновдун жашырын аты Ленин болгон. Эми ал киши кимди жактайт? Ленин завод фабриктердеги жумушчу пролетариаттарды, өз күчү менен иштеген дыйкандарды, жалданып иштеген сиз сыяктуу малайларды, кыскасы таманакы маңдай тери менен күн көргөн момундарды жактайт. Ой жашаң, ой жашаң. Кудай ошол кишиге өмүр берсин. Ал Ленин дайыма биз сыяктуулар менен кеңешип иш кылат. Жашасын. Баса, ал киши кеңеш өкмөтүн курам дегенмиш го. Куруп жатпайбы? Чоң кичине дебей кеңешип иштешеби? Ооба. Ой жашасын Ленин. Анык уул экен. Баса, Ленин кызылдар тарабындабы же большевиктер тарабындабы? Экөө бир. Большевик деген кызыл аскерге жана кеңеш өкмөтүнө жол башчылык кыла турган бир уюм. Де. Маманазар Каныбектин кээ бир сөзүнө түшүнсө да, кээсине түшүнбөй калды. Ошондой болсо да Маманазарда чоң кубаныч пайда болду. Кашкар кыштактын кичинекей ашпозуна түшө калышып, арыдан бери 2 чайнек
15 мантууну жешти да Ошко карап жөнөп калышты. 16-17 жылдары эгин жаман чыккандыктан 18 жылы эл арасында ачарчылыкка учурагандардын саны абдан көбөйдү. Мансаптуулар мансабынын аркасында, малдуулар малынын аркасында тентиген жок. Малы менен мансабы жоктор кара кекиртегинин кайгысын ойлоп, тамак эмес, кара башы кайда турганын билбей калышты. Ош менен кара суу арасына жөө чабаган жокпуз элден. Тентиген кайырчылардан жол бөгөлөт. Бар болсо айымчылык, жок болсо кайырчылык деп катындарын колдон жетилеп, кыдыргандар күндөн күнгө көбөйүүдө. Токчулукта ит күчөйт, ачарчылыкта бит күчөйт деп басмачылар бир бактан, бир жактан күч алган. Эки баласына эки этегин карматып, жаңгана балтыр бешик болгон баласын бооруна кучактап, баштыгы менен жаман жуурканын жонуна таңып көтөргөн аял сууланышкан көзү менен үлдүрөй карап, муңдуу үнүн жашыга чыгарып: "Ой, айланайын. Мен үчүн болбосо да, мына бул балдар үчүн бирдеме ырайым эт" деп оң колун суна атты тосуп тура калганда, "Аке, аке" дешип, аялдын этегин кармаган эки бала да колдорун сунушту. Мындай кайырчыны далай көргөн Маманазар кайбирине бирдеме берсе да көпчүлүгүнө бере турган эчтемем жок деп өтүп кете турган. Ал азыр мына бул кызыл чээдей жаш балалуу суру качкан аялды көргөндө зейни кейип кетти. Зайыбы Хашияханга деп белине түйгөн жарты нанынын жарымын сындырып берип, "Ай, бечерамай" деп каттуу үшкүрүнүп алды. Каныбек бир чоң нан сунганда, "Өмүрлүү бол, аке" дешип, эки бала жарыша келип алышты. Маманазар узай берип, ээрине кыйшая Каныбекке карап: "Менин жаңыдан таанышып жүргөн бир кишим бар. Ал өзү кыргыз. Анын айткандары да дал сиз айткандай. Кеңеш өкмөтү курулат, кембагалдарга жыргалдуу заман болот дейт. Ал жыргалдуу заман болгуча булар эмне болот?" деп артта калган аялга карай камчысын сереңеттирип койду. "Ал жолдошуңуз ким деген кыргыз?" деди Каныбек. Маманазарга түшүнүк берип жүргөн адамды билүүгө кызыккандай. "Анын ким экенин да жакшы билбейм. Билген күндө да анын сизге керек эмне?" деди да Акмат жолок жөнүндөгү сырын жашырып, Каныбектин кайталап сураган суроосуна чаргыткан жоопторду берип тим болду. "Ал киши ким болсо да революциядан түшүнүгү бар киши болсо керек. Бирок ким болду экен?" деп Каныбек ойлонуп баратканда, "Эми ушул жерден коштошолу тууган. Мына бул жол менен бассаңыз, чоң көпүрөгө барасыз. Ал жерде чайкана көп, жатууга жайда болот" деди Маманазар. Каныбек арабадан түшүп, Маманазардын айтуу боюнча көпүрөгө карап басты. Ал шашкан жок. Жай басты да кандайчадыр бүйрө жана кыраакы чалдардан беттер эки тараптагы үйлөрдү, дарбазаларды бирин-серин жүргөн адамдарды карап келе жатат. Эмне үчүндүр анын жүрөгү алып учат. Бала көрүнсө эркинине, зайып көрүнсө Анарханына, кыз көрүнсө Сакадайга окшогонсуйт. Бирок баардыгы чоочун болуп чыгат. Эңкейишке жаң кире берген жерде алдынан бир келин чыкты. Ал келиндин өңү башы Каныбек үчүн качандыр бир көргөн адамына окшоду. Бирок качан, кайдан көргөндүгүн эстей албай, "Алыстан келе жаткан карып элем. Сизден жай сурайын деген элем" деп келиндин жолун тороп тура калды. Жолун тороп тура калышынан чоочуп кеткендей, келин жолдун тиги четине ойт берип барып тура калды да, жал карап, кыргыз экендигин билгенден кийин саал уялгандай кыя тартып, Каныбек жаңы жоолугун тартып бетин бүркөдү да, "Сураңыз, аке. Мындан 14-15 жыл мурун ушул жерден кеттим эле. Ошондо ушул жерде үй бүлөм калды эле. Азыр ошолордун кайда экенин билбей турам. Ошолордун жайын көрүп же угуп билдиңиз бекен?" деп Каныбек үй бүлөсү эмес, алым, Айдардан өөдө аты жөнүн, өңү түсүн, белги бетесин айтып чыкты. Каныбек үй бүлөсүн сагынганданбы же эчен жылдан бери бүгүн биринчи ирет кыргыз келин менен сүйлөшүп тургандыктанбы, көзүнүн кычыктарында кубанычтын жашы кылгырып турду. Келин бир шумдуктун шек шыбаасын сезгендей Каныбекке жалп бурула карап, "Сиз мынчалык көп жылдан бери кайда жүрдүңүз эле?" "Сибирде. Набакта жүрдүм. Сиз айткан адамдарды көрүп же уга албадым, акебай. Эртең жума базар. Эртең келип базарды карап, ар кимден сурасаңыз,
сиздей мусапыр карыптын багына табылып калар, деп келин дагы бир нерсени эстей калгандай кыяпатта боло калды да, биздин айылыбыз тетиги кырдан ары, жапалак деген эл болобуз. Алкымыма канчоо чыгып, ошону көрсөтөйүн деп төркүнүм жактагы бир табыпка бара жатам. Эгер эртең ушул шаарда болсоңуз, менин төркүндөрүм тараптан бир ишти тактап сурай келейинчи, деди келин кубангандай түр менен. Каныбек келиндин сурай келейинчи деген сөзүнө түшүнбөй калды да, кандай ишти тактап сурай келесиз? Менин төркүнүм бул тарапта коргошун талаалык. Ата энем жашап калышкан. Колдорунда жоксуз болгондуктан Кайназар деген байдын ишин иштешет. Мындан 2 жыл илгери ошол атамдыкына барганымда, ошол Кайназар байдын жылкычысы бар эле. Сиздин айтканыңызга караганда, ошол жылкычынын кайын жеңеси сиздин зайыбыңыз окшойт. Бирок алардын аты жөндөрү башка сыяктанат эле. Аттарын өзгөртүп алган го дейм. Келин Каныбекке карап таңданып турду да, эмне? Аттарын өзгөрүп, алардын иши бар беле? Каныбек бир далайга унчукпай турду да, ооба, деп көчөнүн тиги чети менен өтүп бара жаткан паранжачан аялга карады. Атыңыз ким, акебай? Каныбек, атымды айтсам бир бала чыгабы, деп бир аз ойлонуп турду да, мейли, айта берейин. Кайдагы Каныбекти билмегиле, деп. Атым Каныбек. Ой, акебай, деп келин кубангандай Каныбекке карай 2 кадам басып келди да, сиз Каныбек деген болосузбу? Кайсы Каныбек? Шиберден келе жатканыңыз рас болсо, Айдарбекти атканын уулун өлтүрөм деп Шиберге айдалып кеткен Каныбек болбоңуз. Эгер ошол Каныбек болсоңуз, сиздин Ош набагында жатып ырдаган ырыңызды билем. Кайдан жүрүп? Менин улуу абысыным Өзгөндүк Теңизбайдын кызы. Башында Чоко дегендин келини болгон экен. Чоконун уулу өлгөндөн кийин 1 жылга жетпей Чоко байбичеси экөө тең каза болуптур. Ошол жеңем Каныбектин набакта жатып ырдаган ыры деп ыгы келгенде эми да ырдап калат. Сиз ошол Каныбексизби, деп келин көзүн ирмебей жалжылдатып кадалды. Каныбек Чоконун үй бүлөсү менен өлгөнүнө кайгырып, жана атын айтканына өкүнгөндөй турду да, ооба, ошол Каныбек менмин. Ой, акебай, аман эсен келгениңиз жакшы иш болуптур. Бала чакаңыз да аман эсен чыгар. Эми эмне кылсам экен? Сизди жеңиме жолуктурсам, ал кай бир тааныштарыңызды айтып бериши мүмкүн эле. Же мени менен төркүндөрүм тарапка барып көрүңүз. Эртең үйгө ээрчитип барайын. Жок, рахмат. Сиздин боорукерлигиңиз үчүн теңир жалгасын, карындашым. Жаман бутум менен алыс бара албайм. Чайканалардын биринде жатамын. Анда мейлиңиз, акебай. Эгер үй бүлөңүздүн кабарын билсем, эртең шашкеге жетпей келем. Бирок сизди, деп токтой калганда Каныбек анын сөзүн үзүп, Пиян базарды билесизби? Мен ошондогу чайканалардын биринде болормун. Билбегендечи, үйүмө ошондон ары чыгып кетем. Кош эмесе, карындаш, эртең шашкеге чейин ошол жерде болом, деди да Каныбек жөнөп калды. Келин Каныбекти көргөн көзүнө таңдангандай ээрчий карап, абысыны Каныбек жөнүндө айткандарын эсине сала, улам бурулуп карап коюп кетип бара жатат. Каныбек жүрүп олтуруп, тар көчөнүн бурчун имерле бергенде жулкулдашып жаткан 3 баланы көрдү. Алардын чындап урушуп жатканына же оюнуп алышып жатканын дароо ажырата алган жок. Кичине токтоп карай калды эле, үчөөнү бирөө ыйлагансып, акырын үнү чыгат. Бирок кимиси ыйлаганы билинбейт. Үчөөнүн экөө саал, кырдуураак, кийимдери жакшы. Бирөөнүн кийими жана өңү өтө эле начар. Мына сага, деп тиги 2 баланын бири коюп жиберди эле, кийими начар баланын мурду кызылала боло түштү. Бул балдардын урушуп жатканын Каныбек түшүндү да, ажыратып коюу үчүн балдагын тездетип шилтеди. Кийими начар бала мурдун алаканы менен баса айлап жиберип, маңдайында баатыр сынып турган экөөнүн бирөөнү атырылып барып коюп жиберди эле, ал бала көмөлөнүп барып, арыктагы сууга чалкасынан жатып калды. Бул учурда берки бала келип, кийими начар баланы аркасынан кучактай калды. Бирок кийими начар бала желкеси менен соккондо, ал бала бакыра мурдун басып калды. Сууга жыгылган бала таш алып качырды эле, таш менен урба, деп Каныбек кийими начар баланын аркасына тура калды. Өлтүрөбүз муну. Атаңдын, сени өлтүрбөсөк, жубарым бекет эле. Шашпа, мындан ары сени жүрө турган жолуңду аңдыйбыз. Кийими начар бала
мурду канап турса да душманынан өч алган баатыр сынып башын жогору көтөрүп Каныбекке ыктай тиги экөөнү карап унчукпай турду. Тиги эки бала Каныбек турганда уралбастыгына көздөрү жеттиби же дал ошол учурдагы Каныбектин көрүнүшүнөн чоочулаштыбы, кийими начар балага муштумдарын түйүп көрсөтө кичинекей дарбазадан короого кирип кетишти. Кайда бара жаттың эле? Үйүмө. Үйүң ушул тараптабы? Ооба, деп бала соолуктап койду. Эмесе жүрө. Мен тетиги жыгылган терекке олтуруп эс алып алайын. Сен бетиңдеги кандарыңды жууп ал, деп Каныбек баланы ээрчите басты. Бала мурдунун кандарын жууп бүтүп, жаман күрмөсүнүн этеги менен бети башын сүрттү да, жанагы балдар кирип кеткен эшикке карап солкулдап койду. Мындай олтур, анан айын. Ыйлабай мына бул нан менен жүзүмдөн тоюшуңча жеңин. Атың ким? Белек. Ат энең барбы? Бар. Бирок атам кандай киши экенин билбейм. Ал кандай деген? Соолуктап айланайын. Бала кезде бала урушат, ыйлайт, эчтеме болбойт. Мен дагы далай балдардан таяк жегенмин, деп баланын көңүлүн көтөрүү үчүн Каныбек жылмайып койду да, белек унчукпагандыктан атаңды эмне үчүн билбейсиң? Билбейм. Мен төрөлөрүм менен атам Ысык көл тараптагы бир байга малай болуп кеткен экен. Ошондон бери бошоп келе албай жүрөт. Деги тирүү барбы? Энем бар деп жүрөт. Энеңдин аты ким? Жамал. Атаңдын атычы? Акылбек. Бир туугандарың барбы? Жок, жалгызмын. Атаңдын туугандары барбы? Жок. Атамын жалгыз Асылкан деген карындашы бар эле. Ал ушундан ары бир байдын үй кызматын кылуучу. Жезден болсо Мандикерге кеткен. Ошол жезден Мандикерде жүрүп, жакында Ташкентке келип, эжеми чакыртып кеткенине 10 чакты күн болду. Кайсыл жерлик кыргызсыңар? Урууңар ким? Эркин уруусун билбегендигине жана кайсы эл экендигин айта албай уялганына терс карай берди да, билбейм. Энең да кыргыз кызы го? Ооба, төркүнү жок, кичинесинде жетим калган экен. Каныбек абдан такып сурады. Анткени анын көзүнө белек сүйгүнчүктүү учурады. Анын өңү өзгөчө, эки көзү Анарканга окшоп турду. Менин Эркиним ушундай болгондур. Же кандайдыр себеп менен ажалга моюн сунуп, казандай карачымдын алдында калды экен. Эгер өлүшкөн болсо, качан өлүштү экен? Баардан мурда мен барып Куран окуй турган мүрзөлөр кайда? Алтын энең ажарды, асыл жарың Анарканды, бир бооруң Сакадайды, жалгыз балаң Эркинди ушул жерге ара жууп ак кепиндеп койгоңуз деп мүрзөсүн ким көрсөтөт? Баары бир жерге коюлду экен же тентип жүрүп ар жерде көмүлбөй калды экен, деп Каныбек жүрөгүн эзип, бүткөн бою жашыткан терең ойдун кучагында олтурду. Анын ою уламдан улам тереңдеп, көздөрү жашылданды. Тойдум аке, деген Эркиндин сөзү Каныбектин оюн бузуп жиберди. Шашпа кагылайын. Шашпай олтуруп акырын жей бергин. Мен абдан эс алайын, сен мага эрмек болуп олтур, деп нандан дагы сындырып койду да, ушул нанды жолуга калсам берейин деген ой менен алдым эле. Бирок баламын дайыны жок. Менин балам үчүн сен жей бергин. Сен да карып көрүнөсүң. Каныбек мээримдүү мүнөз менен Эркиндин далысынан таптай мойнунан кармап туруп, мен баламды аябай сагындым. Эче күндөн бери балаңызды көрө элексиз? Күн эмес, эчен жылдан бери көрө элекмин. Сиз алыс жерге кеткенсиз го? Ысык көлдү алыс дешет. Ошондон келе жатасыз го? Ал жердеги байларды, жок, байларды эмес, малайларды тааныйсыз го? Акылбек дегенди көрдүңүзбү? Менин атам. Жок, деп Каныбек баланын тери карактыгына кубангандай күлүмсүрөө менен. Жок, мен эң алыс жерден келе жатам. Шиберден келе жатам. Шибер деген жерден келе жатасызбы? Ооба. Жанагы Каныбек айдалып кеткен Шиберден келе жатасызбы? Сен Каныбекти кайдан билесиң? Айтып берейинби? Айтчы кагылайын. Сиз ал Каныбекти сөзсүз тааныйсыз го? Ал аман барбы? Тааныбагандачы? Аман эсен, ошол жакка келе жатат. Бали, Азамат, деп Каныбектин кылган ишине кубангандай Эркин күлүңдөп турду да, мен Каныбекти билгеним мындай аке. Биздин турмуш абдан начар. Энем ар кайсы адамдардын кийимин тигет.
бирок тапканынын жарымы жок. Ошондуктан Мадалакын келдеген наабайчыга күнүнө бир чоң көтөрүм куурай алып барам. Жалгаган күнү 2 нан, жалгабаган күнү 1 нан берет. Жалгыз мен эмес, 3 бала куурай көтөрүп барабыз. Ал экөө менден чоңураак. Эртең ошол 2 жолдошумду ээрчитип келип, жанагы 2 баланы урдурам. Андай байдын балдары менен сууга алышпайм. Эгер ата-энелери болуша турган болсо, мен алардын намазын кызылдар келгенде окутам. Кызылдар? О баке, бул жерде кызылдар келет деп жатышат. Сиз билсеңиз керек, кызылдарды Ленин деген баштап жүрөт имиш. Ушул жерден 10 кишини жуурса, Лениндей чоң боло албайт имиш. Ал дайыма темир ат минип, үстүнө темир кийип жүрөт дейт. Мен адегенде Каныбектен башка кыйын баатыр жокко деп ойлочумун. Каныбек Лениндин караанын да көрбөй калыптыр. Анын эрдигин ушундан билиңиз, Маскеп деген шаарды ээлеп турган бир байды Ленин алая карап койгон экен. Бай өзү гана эмес, бүтүн катын балдары менен жүрөгү түшүп өлүптүр. Анан ал шаарды Ленин жалаң жетим жесир карыптарга берген экен. Баардыгы жыргап калыптыр. Эми Ленин Маскептен бери чыгып, мен кыргыз менен өзбектердин арасындагы байларды жоготом деп келе жатат дейт. Мына, ошол Ленин мында келет эмеспи? Анан мен бир көтөрүм куурайга 1 нан сатып алып, Ленинге же анын жолдошторуна берип туруп, Кайназарбайдан жана ушул 2 баладан өчүмдү алам. Каныбек баланын Ленин жөнүндө айткандарына, кордук көргөндөрүнөн кек алууга умтулуп тургандыгына таңданып турду да, мына биздин бир боорлорубуз, тилектештерибиз. Ушул өңдүү миңдеген балдар, булардын ата-энелери Совет өкмөтүн, большевиктерди жана Ленинди колдойт деп ойлоду. Сиз Ленинди көргөн эместирсиз? Сен буларды кимден уктуң? Жанагы куурай сатышкан Абдыкадыр деген баладан. Ал баланын атасына Акмат деген чолок айтыптыр. Акмат кызылдардын кишиси экен, бирок Акматтын жоолугу кызыл эмес дешет. Ал эмне жоолук дешет? Эгер жолдошторун байлар өлтүрүп койсо, ошол жолдошунун канына жоолуктарын кызартып алат дейт. Ошондуктан кызылдар дешет имиш. Ал Акмат чолок да Каныбекти тааныйт экен. Каныбек кубангандай, байкушум, аман бар экен го деп башын ийкеп койду да, ал Акмат эми кайда? Ал Акмат көпүрөнүн ар жагында чайканада жаткан дешет. Кийими начар, бирок дүйнөдөгү сөздүн баардыгын билет экен. Эртең менен барып таппай келишиптир. Ташкентке кетип калган имиш. Кагылайын, сен жанагы Каныбек жөнүндөгү сөзүңдү унутуп калдың го? Апей, башка сөзгө алаксып кетипмин деп уялгандай төмөн караганда, жаман айрыгынан көрө коюп, эркин 2 тизесин карманып уялып кетти. Уялба кагылайын. Жокчулук деген ушундай болот. Ленин келгенде баардыгы болот. Баарыбыз жыргайбыз. Акырын айланайын. Камранам деп жатып, ыштаныңды ого бетер айрып албадыңбы? Эстем эмес. Мына бул акчаны энеңе бер. Сага көйнөк ыштан алып берсин. Эркин эмне дээрин билбеди. Көпкө чейин Каныбекке карап туруп, анан кош колдоп акчаны алганда, бүткөн бою чымырап, кандай сөз менен алкыш айтаарын билбей калды. Канчалык ойлонсо да оозуна сөз кирген жок. Кубанганына чыдай албай, көзүнүн жашын төгүп жиберди. Кой кагылайын, эмне ыйладың? Сиз мени кайерчи экен дебеңиз. Жок садагасы. Жылдызың жылы учурагандыктан өз балам эсиме түшүп сага жардам кылып жатам. Андан көрө сен Каныбекти айтчы. Анын үй бүлөсү кайда экенин же эмне болгон билесиңби? Билемин, деп эркин жеңи менен көзүнүн жашын сүрттү. Айтчы садагасы, деп Каныбек баштыгын алып, быягына койду да эркинди өзүнө тартып кучактады. Көчөдөн өткөн элдер сейилдеп, күн кылкылдап батып бара жаткан. Сулайман тоосунун көлөкөсүнөн улам Оштун шаары караңгынын кучагына батып барат. Алдыгайдан ак бууранын капчыгайы аңырайат. Кечки желге жашырын сырын айткансып, теректердин жалбырактары шуудурайт. Каныбек баланы жакшы көрүп, уламдан улам көкүрөгүнө карата кысат. Эркин да ошондой сезет. Атам да ушундай мээримдүү боорукердир деп ойлоп, тааныбаган адам болсо да өз атасындай сезет. Кандайчадыр кубат менен 2 жүрөк бирин-бири тартат. Эгер Каныбек досуңуз келсе, күйүткө кантип чыдаар экен? Эмне болду эле? Каныбек кармалып Шиберге кеткенден кийин анын үй бүлөсүнө чоң апат келип кайгы түшөт.
Жалғыз баласын көтеріп алып, зайыбы Анархан қачып кетеді. Ушул күнгө чейин өлүү же тирүү экенин эч ким билбейт. Карындашы Сакадай күйүтүнө чыдабай жарынып өлөт. Ага жеңеси Айдар, Гүлсүн, келини Дарияхан өлөт. Алым деген иниси шал болуп калат. Кайгы ошол эле дейсизби? Өз энеси Ажар жана чоң ата чоң энесинин бардыгы өлүп калыптыр. Ырас. Дал ушундай. Муну эжем асылкан айтканда мен да жашыганмын. Эгер Каныбек келсе, ал байкуш, аке, өпкөм куушурулуп баратат. Акебай, көп кыстабаңызчы. Аке дейм. Эркин зорго дегенде Каныбектин карышкан кучагынан бошоп, мындай карады да, Каныбектин жамгырдай төгүлүп турган жашын көрө коюп, жүрөгү болк эте түштү. Чыргадан чоочуган бала бүркүттөй акырын ары жылып барып, Каныбекти карап калды. Анда санда анын бөйрөгү бүлк этип көзүнүн жашы сымаптай томулунат. Эки көзүн ирмебей, кутпа тарапты карап кадалат. Кайгылууну короодон качкансып, күн уясына жашына берди. Кайгылууга кайгысын кошкондой, эмиле жүрүп турган жел тынып, теректер жалбырагын шуудуратпай томсоргонсуйт. Аке, эмне болду сизге деп Эркин жалдырады. Каныбек жооп эмес, Эркиндин сөзүн уккан жок. Ал мурункусундай эле кутпа тарапка кадалат. Бирок ал кутпа тарапта алтын казыкты, чоң жетигенди же кичи жетигенди карап, күндүн жаарын же жаабасын эсептеп олтурганы жок. Анын көзүнө эч нерсе көрүнбөй, туман түшүп олтурат. Ырас. Каныбек үн чыгарбай карап олтурат. Каныбек карап олтурган жок, какшап боздоп олтурат. Какшап боздоп олтурган жок, кайгынын уусуна от алышып күйүп олтурат. Ал дем алып олтурган жок, эки таноосунан күйгөн жалындын түтүнүн чыгарып олтурат. Көзүнөн жаш агып турган жок, капкара кан агып тургансыда. Ооба, дал ошондой болуп турду. Анын бөйрөгү бүлкүлдөп жаткан жок, кара жер солкулдап титиреп жатты. Анын башы дуулдап, кулагы чуулдап жаткан жок. Асман урап, ай менен жылдыз кагышып, жер астын үстүн калайман түшүп алаамат болуп жатты. Ооба, дал ушундай болуп жатты. Мезгил көз байланды. Каныбек үн чыгарып, же козголгон жок. Айлана жымжырт. Түштүк тараптан калдайган кара булуттар көтөрүлүп келе жатат. Эгер тетеги көчөдөн чыккан арабанын табышы болбосо, Каныбектин көзүнөн тыпылдап таам турган жаштын Эркинге сөзсүз угулат эле. Аке, сизге эмне болду? Эмне үчүн ыйладыңыз? Сиз кимсиз? Каныбек сиз болуп жүрбөңүз, деген Эркиндин суроолорун Каныбек такыр уккан жок. Мен байкуш. Менден башка ким байкуш? Жарганаттай жалгыз, кулундай куйрук жалсыз, чемелидей алсыз, мен. Кана, менден алып бүтө элек дагы кимдин кандай өчү бар? Аласасы үчүн ким менин жанымды алып тынат? Шорду Каныбек жердеги желмогуздарга кошулуп, асмандагы Кудайдын да алкы бузулган экен го. Мына, мен Каныбекмин. Дагы ким мени аягысы келбейт. Кана, деп Каныбек наганын сууруп, ордунан тура калды. Бирок сөзүнүн башын акырын баштап, аягында кызып барып, наганын сууруп тура калганын такыр сезген жок эле. Эркиндин жогорудагы суроолорунан улам, бул эмне болуп олтурган жигит дегендей кылып, күлөө кийген бир чал келип, ар жагында турган эле. Каныбек наганын сууруп тура калганда, ай балам, сабыр кыл. Сабырдын түбү сары алтын. Ыйлап олтурганыңа, тапанчаңды суурушуңа караганда чексиз кордук көргөн, сүйгөнүңөн ажыраган жигит болуң керек. Кокусунан наалып айтып олтурбасаң, Каныбекмин дедиң го. Каныбек экендигиң ырас болсо, сени билем. Айымбатчанын тоюнда ыраазы да болгонмун. Анан сага ушундай жеңилдик кылыш жарайбы? Асмандагы Кудайдан, жердеги бузуктардан кордук көргөн жалгыз сенби? Айланаңды сыйпалачы. Куурай оргондогу тестегей, муңдуулар урунсун. Мына, мени карачы. Карыганда күлөө кийдим. Кайгынын кара туманын башыма үйдүм. Улуу уулум Мандикерге кетип дайынсыз. Ошол уулумдун зайыбын 5 баласы менен басмачылар өлтүрүп кетти. Кичүү уулумду старчылар уруп өлтүрдү. Байбичем 2 кызы менен келтеден өлдү. Дагы 2 эркек, 3 кызым чечектен өлдү. Мунун баардыгы өткөн айдын ичинде болду. Кана, Каныбек балам, кара жер мени эмне үчүн жутпай турат, деп чал эчкирип жиберди да басып кетти.
Чал 50 кадамдай узап кеткенден кийин «Карыя!» деди Каныбек. Чал уккан жокпу же укса да караган жокпу, токтолбостон кете берди. Каныбек токтоп турган жок. Көптү көргөн адам көрүнөт. Ушундан акыл сурасамбы деген ой менен артынан кошо жөнөдү. «Аке, баштыгыңыз калды» деп эркин баштыкты ала коюп Каныбектин артынан басты. Муңдууларды карап туруудан зааркангансып, жыбыраган жылдыздар кара булутка жашынды. Ак бууранын капчыгы ай тараптан аркырап жел жүрдү. Кимдиндир муңдуу жашына кошулчудай жамгыр жаап келет. Анжиян, Айым кышлак, Сопу, Күрүч мазар, Коргон тепа, Кара суу, Султанабад, Канабад, Жалалабад, Өзгөн, Күлчө жана дагы ушул сыяктуу жерлерден келген элдер, кызыл кулактар, чоң соодагерлер эртеңки боло турган Ош базарына келгендиктен чоң көпүрөнүн эки тарабындагы чайканаларда орун жок. Анын үстүнө жаандын каптап, көздөрү көрүүдөн тайдырып келет. Чайканалардын ичинде тыгылышты. Тизе кагышап олтуруп, түркүм сөздөр менен кыжылдаган эл ким эмне жөнүндө сүйлөп жатканын четтен туруп ажыратуу кыйын. Жаан уламдан улам катты улады. Айлананы караңгылык каптап, көздөрү көрүүдөн тайдырып келет. Чайканалардын асма чырактарынын жарымы жарыгынан улам, жаандын жылтылдап түшүп жаткан жогортон төгүлүп кара бермет сыяктанат. «Аке, баштыгыңызды алыңыз» деп эркин Каныбекти жандап бара жатат. Бирок Каныбек жооп кайырган жок. Жолдун эки тарабындагы чайканалардын бирине да бурулбады. Улам басышын тездетип, көпүрөнүн батыш тарабындагы дөңдө турган мечитке карап бет алды. «Эй, чолок! Жаанда жете коюучудай болбой, бери кел! Суу болосуң! Тим кой, үйүнө бара жаткандыр. Бул тегеректе эмес, Ош шаарында мындай чолок эле бул кайдан келди экен? Бара берсин, никеси бузулат» деп чайкананын алдында эригип олтургандар тамаша кыла башташты. Бирок Каныбек аларга карап жооп кайырбады. Мечиттин алдындагы жөлөңкөнүн этегине барып, эки жагын айландыра карап, анан шарт бурулуп артын карады. «Аке, баштыгыңызды алыңызчы» деп суу болуп бара жаткан эркин жалоо ургансыды. Мындай таштап кете бергин. Каныбектин үнү ачуулуу адамдыкындай сезилгендиктен эркин баштыкты 3 кичирээк таштын үстүнө коюп, кылчак карай кайра басты. Мурун бир-эки жолу көргөндүктөн жана тиги чайканалардын чырагы менен биреги мечиттин сырткы бурчуна илинип турган чырактардын жардамы аркылуу Каныбек бул жерди тааныды. Таанымак турсун, өзү Сибирге айдалып баратканда Анархан алымдардын кайсы жерде турганын, Сакадайдын кайсы жерде чуркап келе жатканын, аны полиция кармай алып, кайсы жерге ыргытып жибергенин да ажыратты. Ошондогу көрүнүштөрдүн баардыгын көз алдына келтирди. Ал балдагын таянып, былк этпей турду. Ооба, жамгырга жардам берип, көз жашы менен жерди көлдөтүп турду. Эмне үчүн менин тагдырым жана таалай мындай? Эмне үчүн? Эмне үчүн жараткан Кудай жанын сабап мага каршы чыгат? Же 5 убак намазымды окубайсың деп мага эрекишеби? Ал намазын мага ким үйрөттү эле? Же ажыга барбайсың дейби? Ажыга бара турган байлыкты жана эркти ким берди эле? Же мен ууру кылып, ушак сүйлөдүм беле? Жок. Анан эмне үчүн мени минтесиң? Эмне үчүн тамандан шору, маңдайдан шордарытпайсың? Же мени кемсинтесиңби? Кайсы кылыгым үчүн? Жок. Дагы 1000 ирет жок. Менде эч кылмыш жок. А сенде адилеттик жок. Балким сен кудуретиң менен адилеттигиң асманга койгон чыгарсың. Ага жете турган менин кудуретим жок. О, Ташбоор, эгер Ташбоор болбосоң, бул эмне? Эчен жылдан бери азап чегип, кайда жүрдүм? Катын бала кайда? Ага тууган ата-эне кайда? Сагынганымды көрүп, кабак ачайын деп келсем, мага табагың кайгы аралаш кандуу жашпы? Жарыгыраак үйгө кийирбей, жаан аралаш кара түнгө койгонуңбу? Кечтим баардык шыбагыңдан. Жакамды кармап эми сага жалынбайм. Баламды бер деп, тиземди бүгүп, көзүмдү сүзүп зарылбайм. Жок, эч качан. Жалгыз баламды жарк эткизип көрсөтпөгөн Кудай, эми билгениңди кыл. Колуңдан келсе Кавказга, жок, Кавказга эмес, Сибирдин көк музуна алып барып, Прометей кылып кой. Сибирдин жаяндары менен киттер келип, кичинеден тиштеп жеп турсун. Дал ошондой кыл. Ал аз десең, кыргыздын жез тумшугун, казактын мастенин, шор элинин темир шебелдейин,
Дагы башка элдердин каардуу кара күчтөрүнүн бардыгын жибер. Мага бардыгы бер. Мен азыр үй бүлөмдүн бардыгынан ажырап, кокулой башым калган жанмын. Эгер жакшы санашкан жолдошторум, элим жана элим үчүн тилеген тилегим болбосо, мага жашап жүрүүнүн кереги эмне? Бул турмуштун кызыгы кимде? Деп Каныбек сан түркүм ойлорго түшүп, дүйнөдө болуп жаткан иштерди көз алдынан өрткөрүп санай баштады. Ал жашы менен бирге ээлегинен тамган тамчыны, жаман калпагынын арткы кырыусунан мойнуна шорголоп агып жаткан сууну, далысынан өткөн жаанды сезген жок. Шамал басылып, күн ак жаанга айланды. Чайкана тараптан элдин чуусу да угулбай калды. Береги 3 түп жүзүм, 1 түп тыты, 1 түп чоң талы бар кичинекей короо. Ал короонун ичиндеги 2 бөлмөлүү жаман үй Саламжан аксакалдыкы. Саламжандын жашы 66да, байбичеси 58де. Эркек баласы жок. Жалгыз Мукарама деген кызы бар. Ал кызынын күйөөсү мандикерге кеткен. Ошондон бери кабар жок. Жамандык кылууну эч ким үчүн ойлобогон, кимге болсо да жакшылык кылууга аракеттенген бир адам эле. Ошол боорукерлигинин аркасында 2 жылдан бери Анарханды үйүнө батырып келди. Жалгыз кызы Мукараманы кандай көрсө, Анарханды да ошондой көрө турган. Бир жумадан экинчи жумага чейин кашык чабат. Базар күнү ошол кашыктарын сатып, эптеп жанын багат. Мукарама болсо түндү түн, күндү күн дебей чарык ийип, ар кимдин бөз токуй турган жибин даярдап берет. Тапкан жарымсыз табылгасын атасынын тапканына кошот. Анархан ар кимдин ишин кылмагына бул үйдөгү бечара момундардын кесиби дал ушундай. Көгүмдөн бери Анархан көчөгө эчен чыгып, үйгө эчен кирди. Эркин жок. Жалгыз Анархан эмес, Саламжанда тынчтык жок. Кудай тобо, ага бүгүн эмне болду? Деги аман болсо эле болду. Кудай сактасын. Же жанагы бала жыйнаган неме алып кеттиби? Койчу, Жамал балам. Кудай анын бетин ары кылсын. Алар мында кайдан келе калсын? Ал ушак келсе келет да. Айтууна караганда көзгө көрүнбөй келет имиш го. Кийими начар бала болсо болду. Шарт кармап алып кете берет имиш. Эркин кичинекей дарбазаны тарс-тарс урду да, "Ата, ач!" "Оппа даринген алат" деп Саламжан эшикке карай жүгүрдү. Анарханда жүгүрүп эшик алдынан экөө капталыша түштү. Анархан сүйүнгөнүнөн ачууланган болуп, Эркинди далга муштап алды. "Болду кызым, аман келген жетишет. Атаң палоо жасап берейин уулума деп бардыгын алып келип даяр кылса, мынчалык суу болуп кайда жүрдүң? Кайсы байдын кызын көрүп жүрдүң?" деп муздаган палоону алдына кое, Мукарама Эркинди сөөмөй менен мурунга сайып койду. "Мен палоо жебейм" деп Эркин күлүңдөй табакты ары түртүп койду. "Кудая тобой, кайсы байбатчалар менен кеп жештиң?" дешип бардыгы таңданышты. "Мен эч кандай байбатча менен кеп жешкеним жок. Тетиги Назар акемин үйүнүн жанындагы жыгылган теректердин үстүндө бир сонун адам менен бирге отурдум. Ал мени Мамажан байдын балдарынан ажыратып, нан жана жүзүм берди. Ошол эле дейсиңерби?" деп койнунан бир тутам акчаны сууруп, дасторкондун үстүнө таштап, "Муну да берди. Ал өзү Шибирден келе жатканын, кыргыз экен. Кыргыз болгондо да ким экен дебейсиңерби?" деп сүйүнүчтүү кудуңдады Эркин. "Ким экен?" дешти беркилер чуулдашып. "Каныбек экен." "Жалган" деп Анархан ордунан тура калып, эмне үчүндүр эшиктин алдына барды да кайра бурулуп, "Ал Каныбек дегениң ким? Ким болот эле? Айдарбек Датканын" деп келе жатканда Анархан келип Эркиндин оозун баса, "Кой, жаштайыңдан калп айтпа. Кайдагы Каныбекти айтып олтурасың? Чын энеке, жалган." "Токто эже, жалганда болсо сүйлөсүнчү" деди Мукарама. "Мен" деди Эркин дагы көтөрүңкү үн менен. "Анархан, Эркин, Дарыяхан, Сакадай, Ажар, урум-турумдардын өлгөнүн айттым." "Ок, жалган" деп кулакка жагымсыз үн менен чыңыра Анархан жыгылып кетти. "Жамал, бетине суу чач. Кудая тобо, кайдагы Каныбекти таап келдиң эле?" "Укканымды айттым, ата. Ал Каныбек эмне дейт?" Эркин чоң күнөөкөр болгондой шылкыйып көзүнүн кыйыгы менен Анарханды карап, ал буркурап ыйлап көпкө отурду. Анан баштыгын таштап кетти.
Мен анын баштыгын көтөрүп аркасынан бардым. Ошон үчүн кечигип суу болдум. Анархан эс алып акырын башын көтөрдү да эркинди көкүрөгүнө кысып: Каныбек экен чынбы? Калп айтсам өлөйүн. Кайда жүрөт? Мечиттин берки алдында турат. Байкушум, ал сенин атаң деп эчкире беркилерден кечирим сурап, анан кыскача гана түшүндү. Саламжандар үчүн күтүлбөгөн жорук болду. Эркин эч сөз айткан жок. Кубангандай көзүнүн жашын төгүп, анан ордунан ыргып туруп эшикке эки ирет чуркап барып тура калды да: Мен азыр эле ээрчите келем. Мен да барайын деп Анархан ордунан тура жүгүрдү. Токто Жамал, мен барайын, деди Мукарама. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Күн шыбыргактап жаап турат. Күн дыр берип жааса, шар коюп көбөйө калуу, ак буура суусунун өзгөчөлүгү болгондуктан арыктагы суулар ташып, көчө баткактап, ойдуң жерлерге суу чөлмүктөп калган. Жигит секинирээк биздин ташка же бирдемеге жыгып так салба, деди Мукарама. Үчөө жүгүрүп басып калдастап келе жатышып, белдеринин төмөн баткактуу суу боло башташты. Бирок суу болдук же баткак болдук деп эч кими ойлогон жок. Элдин баардыгы оор уйкуда. Ар кайсы чайканадан дежурный чырак жарымсыз жарыгы менен күйгөн болот. Кайбири түтөп, ширеси капкара ыш болуп калган. Чайканалардын сарайы тараптан азнаган кайбир аңги айгырлардын табышы чыгат. Чайканадагы сагыныраак бирөөбү: Ай так, арам өлгүр, деп уйку соолуу үн угулат. Эркин. Анархандар илгерилээк жүрүп келди да, көргөн жеринен адашып калгандай эки жакты карап тура калды. Барбы? Жок. Мен анын баштыгын мына бул 3 таштын үстүнө койдум эле. Аке! Ой аке! Жок. Тиги чайканаларга кетти го. Үчөө жүгүрүп чайканага келишти. Ар кайсы чарпаялардын үстүндө иретсиз томпоюп жаткан адамдар. Жарымсыз жаман чырактын жарыгы даана көрсөтпөйт. Ошондой болсо да акырын арылап карай башташты. Силер ким? Деп тиги четтеги чарпаядан бирөө башын көтөрө калды. Биз аке, биз киши карап жүрөбүз, деди Анархан акырын гана. Мына кызык. Сен кайсы катынсың? Уялбай жети түндө эркектерди аралап, эркек издеп жүргөн, деп ал адам табышын катуулата баштады. Жамандык менен келген жокпуз аке. Менин атам алыстан келиптир. Ошону издеп жүрөбүз. Башына боз калпак, үстүнө эски көк чепкен кийип, балдак таянган, 40 чама кара мурут, кара сакалчан киши келдиби? Жок, мындай тургула. Уктап жаткан адамдарды аралабай. Карап көрөлү. Сиз көрбөй калган чыгарсыз. Тур дегенде тур, деп баягы адам ого беттер катуулады. Анын бакырган үнүнөн улам 2-3 ойгонуп кетти. Уйкуну бузган ким? Ким болот эле? Береги эр издеген катын. Уялбастан эркектерди аралап, эр карап жүрөт. Кеткиле, силердей денесин сата турган катындар жүрө турган жай эмес бул. Анархан менен Мукараманын денеси суу сепкендей муздап, экинчи чайкананы көздөй басышты. Бирок ал чайканадан да уяты жок бир акмак сөзгө чыгабы деп Мукарама менен Анархан көчөдө олтурушту. Ой аке! Аке! Балдакчан 40 кара мурут, кара сакалчан киши келдиби? Ой атаңдын арбайгыга. Уйкуну бузганын кара. Эмне мында өкчөй бей сакал түнөдү деп жүрөсүңбү? Сакал кучактары да бар. Же мени чолоктордун казысы деп турасыңбы? Мадимар! О Мадимар! Туруп аттарды карап койчу. Бу ким? Шокум салган. Аттарды кара. Ар жагында экөө жүргөн экен. Катын көрүнөт. Акчалууларды издеп жүргөн саткандар го. Мүмкүн. Ха-ха-ха. Арзан болсо сүйлөшөлү. Ха-ха-ха. Анархандар андан ары чайканага жакындай бергенде: токтогула. Силер кимсиңер? Биз аке. Атам издеп жүрөбүз. Тур нары. Нары баргыла. Атаң эртең менен барар. Жоро. Алар эр издеп жүргөн катындар. Ха-ха-ха-ха деп аркы чайканадан жанагы неме каткырып калды. Мезгил таңга жакындап калды. Анархандар чайканадан чайкананы кыдыра берди. Бирок издеген Каныбекти табышпады. Чайканачылардын кээсинен тил укту, кээсинен шылдың мазак укту, кээсинен акыл насаат укту. Ошондой болсо да, жаан өтмө катарынан өтсө да, талыкпай издеп келе беришти.
Оштун эски шаары менен жаңы шаарынын аралыгында бир канча чайкана жана дүкөндөр боло турган. Алардын арасында Аман аке деген мусаллачы бар эле. Анын жашы 70-терден өтө жаздап калган. Учук оорулуу болгондуктан кээ түндөрү кирпик көзүн какпай төшөгүндө олтуруп чыгат. Анархан ал чалды илгертеден биле турган. Жамал чырагын жалындырып коюп, жөтөлүп олтурган Аман акеге Анархан кыя тартып барды да: "Амансызбы Аман аке? Ушул жерден балдакчан кыркма сакал, мурутчан адам өткөнүн байкадыңызбы?" "Көрдүм. Эмне үчүндүр абдан капа. Менден арак сурады. Арак издеп кетти деп көрүнөт. Балким берки бурчтагы кабактан таап аларсың" деп Аман 20 сомду Анарханга сунду. "Жок аке. Өз албаган майданы мен эмне кылайын" деди да Анархандар Пиян базарга карап жөнөштү. Таң сүргөндүн белгисин айткансып, ар тараптан короздордун үнү кулду. Күн селдеп, чыгыштан чолпон көрүндү. Анархан ички жаман желеткесин чечип, эркинге берди. Бирок желеткенин суу болбогон жери жок эле. "Арабакечтин үнү угула баштады", деди Мукарама. "Жанагы бөтөлкөнүн сыныгы кирген таманын бастырбай ооруп чыкты. Жоолугумдан айырып таңып алайын. Силер олтуруп эс алгыла" деп Анархан Пиян базардан берки бурчтагы чоң талдын түбүнө олтура кетти. Бирок бутун шашлыш танган жок. Ээги тийбей титиреп турган эркинди жылытууга аракет кылгандай бооруна тартып кучактады. "Мен да суумун. Ай Кудай-ай, ушинтип жашап өмүр сүрүү ким үчүн керек? Эмне үчүн мынчалык азапты башыма үйөм" деп Анархан капаланып турду да: "Ошол балдакчан Каныбек экени жалган го. Сен балам энең байкушту куру кубанткансыңбы дейм. Ооба, ошондой. Менин багыма Каныбек келбейт эмеспи? Мен бир шордуу бактысыз" деп көзүнүн жашын төгүп жиберди. "Мен бир шордуу бактысыз" деген сөз Мукарамага да тийди. Ал да алган жарын эстеп акырын ыйлап олтурду. Эркин эч нерсе деген жок. "Чын эле Каныбек атамы көргөнүм жалган го. Болбосо түндөтөн бери табылбайт беле" деп Эркин да өзүнүн көргөнүнө шек кылды. Мукараманын ыйлап олтурганы сезилип турду. "Эркинди капа кылбайын" деген ой менен Анархан табышын билдирбей ыйлап олтурган эле. Анын ысык жашы Эркиндин жаагына барып тамганда Эркиндин жаш жүрөгү да жараланды. Энесинин кайгысына эм таппагансып, эки жолу эчкирип алды да бүлкүлдөп калды. Анархан баласынын чексиз кайгысын өлчөй албаганына өкүнгөндөй өксөп жиберди. Муңдуулардын жүрөгү мукамдуу күүнү тымызын чертти. Кана! Күлшөгө ким барат? Бүгүн жума, Ошто базар. Жекшемби Күлшөдө базар. Эринбей барган азамат арзанчылыктын арасында кылар. Арзан мал алып келсең, үй бүлөң береке табар. Кана ким барат? Арзан малды Күлшөдөн ким алат? Бүгүн Лаңгардан өтүп жатабыз. Эртең Шашкеде чыйырчыктын белин ашабыз. Ат күчтүү, саябан жакшы, кирени кымбат албайбыз. Атты болсо кадим 2 ат кошкон кучерлердей айдайбыз. Кана, түшүңүз. Мен Лаңгерге барам. Жапек деген досума барам. Мурун сүйлөшүп койгон эл эмес, кызуу Каныбек да бир саябанга кирип олтурду. Лаңгердеги Жапек аман бар бекен деген суроо Каныбектин оюнда эчен кайтыланып бара жатты. Анархандар болсо салаалап аккан жаштуу көздөрү менен өтүп бара жаткан арабаны карап телмирип олтурушту. Ооба, дал ушундай болду. Бакты жандарында жаркырап турганы менен адашып бара жатышты. Жоголгон бычак. Кийинки бөлүмдөрдө. Биздин каналга катталып, видеолорубузга лайк басканды унутпаңыздар.